Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу комиссиянын өкүлдөрү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын, Казакстан Республикасынын парламентинин, сенатынын жана Казакстан Республикасынын парламентинин мажлисинин аппараттын иши менен таанышып, эки мамлекеттик парламент ортосунда өз ара кызматташуу, бекемдөө жана тажрыйба алмашуу максатында иш сапары болгон. Биздин Жогорку Кеңештин аппараты жолугушуусунда эки мамлекеттин аймагында билим алып жаткан студенттерди мыйзам чыгаруу органдарынын иши менен тааныштыруу үчүн келишим түзүлгөн. Ошого байланыштуу бүгүнкү комитеттин жыйынында Казакстан Республикасы студенттери катышып жатышат. Булар биздин Кыргызстандагы окуган Казак Республикасынын студенттери. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз окууңарга чоң ийгиликтерди каалайлы. Биз макулдашуунун негизинде биздин Кыргыз Республикасынын студенттери ошо Казакстан мажлисинде ушундай Жогорку Кеңешке катышууга жана Казакстан Республикасы студенттери биздин парламентке катышуусуна макулдук бергенбиз. Ошон үчүн урматтуу студенттер, ишкерге ийгилик каалап, жакшылыктарды каалап кетели. Аман эсен болуңуздар. Урматтуу депутаттар, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитетинин кезектеги жыйыны бүгүнкү жыйында 3 маселе каралып жатат. Биринчи маселебиз ишкерликтин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Бул биринчи окууга. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Маматалиев, Шакиев, Райымбачаева, Алтынбеков, Абиров, Талиева, Ашимова, Ражабалиев. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мален Абдрахманович Маматалиев. Экинчи маселебиз Кыргыз Республикасынын 2023 жылынын жазгы талаа жана чарбалык жумуштарын өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин маалыматы тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2023 жылдын 16 февралында номер 974 7 токтомун аткарышы көзөмөлдөн алуу жөнүндө демилгечи агрардык комитет баяндамачы Айчыбеместин орун басары Мурат Садинович Раматов. Үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл аралык фондунун ортосундагы регионалдык жайыт жамааттардын туруктуулугу долбоорун адаптациялык фондунун гранттык каражаттарынын кошумча каржылануучу бөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин делегациясынын курамын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин буйругунун долбоору. Анан урматтуу депутаттар, мен бир эки сунуш киргизейин. 4-чү маселе ар кандай маселелер бир токтомду карап койсокпу деген маселени киргизип атам. Анан урматтуу депутаттар, экинчи маселе боюнча бүгүн министр Аскарбек Сапарбекович Жаныбеков кат жөнөттүр. Ушу экинчи маселени күн тартибине алып, ушу эмки жумага жылдырып берүү боюнча. Анткени саммит болуп атат. Министр бүгүн Ысык көлдө саммитте экен. Биринчи орун басары как раз ушуну тейлеген орун басары отпускада болгондугу үчүн докладчикке байланыштуу. Эмки жумага жылдырып берсеңер, министр өзүм келип докладчик болоюн деп атат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча добуш кое берейинби? Анда добуш коем, күн тартибин добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Анда биринчи маселеге өтө берсек, урматтуу Мален Абдрахманович, сөз сизде. Кечиресиздер, биринчи маселе боюнча чакырылгандар Маматалиев Мален Абдрахманович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Салыков Тилек Саматович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары, Султангазиев Бекжан Алмамбетович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрине караштуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу комитет мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катчылары. Сиздердин карооңуздарга азыр айтылып кеткендей, ишкерликтин субъекттерине текшерүү жүргүзүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизип атабыз. Жөнөкөй сөз менен айтканда, урматтуу коллегалар, билесиздер, сиздер атайын ушул комитет СМОК боюнча токтомдо кабыл алган. Андан сырткары ЮНИСЕФ, ПРООН жана башка эл аралык уюмдардагы бул боюнча атайын илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ошолордун алкагында бирден бир ушу СМОКтун чыгып аткан кесепети жана баняларда, сауналарда жана башка жактарда
ар кандай нерселерди жагуу. Бул деген жанагы резина, каучук, синтетикалык калдыктар жана башка бир топ болбогон бир мусорлордун бардыгын жагуу болуп эсептелген. Сиздер менен чогуу токтом кабыл алганда биз айтканбыз ошолордун баардыгын жөнгө салгыла деп. А бирок бүгүнкү күнү жөнгө бүгүн эмес. Ошол смог учуруна жөнгө сала албайт. Анткени бүгүн барып природу текшерейин десе, ошол резина жагып атабы, башкасын жагып атабы, булар 10 күн мурун эрте уведомление берет. Ошол биз ошол немени саунаны же бир котельныйды барып текшерет элек депчи. Ал эми 10 күнүн ичинде ал баарын иретке келтирип, керек болсо мусорларын баарын жокко чыгарып, жапжакшынакай кылып даярдап коюп атпайбы, дайындап коюп атпайбы? Ошондуктан биз айттык эле, келиңиздер биз отопительный сезондо эле, баардык учурда эмес, жыл сайын эле эмес, ошол именно смог болгон учурда эле 2-3 айдын ичинде ушул Минприродага уруксат берели. Булар дароо эле сигнал түшсө, жанагындай WhatsApp'тан видеолор келсе, колл-центрден телефондор болсо, айтор ошондой учурда дароо эле киргенге биз уруксатты берип коелу деген ушундай өзгөрүү менен келет алабыз. Кыска өзгөрүү, кичинекей өзгөрүү, бирок өтө маанилүү өзгөрүү деп эсептейбиз. Бул дагы бирден бир ушул өзүбүздүн кабыл алган токтомубуздун аткарылышына жол берет. Бирден бир ушул смог менен күрөшүүгө жол берет. Жана ошондой эле биз ушул жалпы экология маселесин карап атсак, ошол маселеге да туш келет да. Бул жерде бир момент бар. Өкмөт тараптан мен ойлойм туура эмес келип калды деп ойлойм. Алар заключениясын жакшы туура эмес берип коюптур. Бирок мен кайталап кетейин. Бул боюнча бир топ атайын тегерек столдор өткөн. Ал жерде Акылбек Сынбекович ошондой эле министрлик өзү отурган. Ошол жерде дагы бул маселе көтөрүлүп, биз атайын төрөган астында билесиздер, кеңешмеде бар. Ошол кеңешмеде дагы бул маселе көтөрүлгөндө алар айткан, урматтуу депутаттар, сиздерден суранам, ушул мыйзамды өзгөртүп берип коюңуздарчы. Биз жакындай силер айткан тапшырманы аткарайлы деп. Бирок тилекке каршы бүгүн ушундай бир аз туура эмес заключение келип калды. Бирок биз сүйлөштүк азыр өкмөт менен. Азыр эле биз сүйлөштүк. Алар экинчи окууга кайра карап, кайра тиги позициясын өзгөртүп алып келе турган болушту. Бул жерде алардын эң айтып аткан нерсеси улуттук Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү программасына карама каршы келип атат. Ал жерде биз бизнестерди коргошубуз керек, аларга өндүрүшкө мындай жол беришибиз керек деп турат. Бирок ошол эле учурда мен бир нерсени сиздерге окуп кетейин. Ошол эле Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн программасы, улуттук программасында 9 пунктта монтип жазылып турган. Экологиялык саясатты биринчи кезектеги кадамы өнөр жай жана чарбалык объекттердин ишинен экологиялык терс кесепеттерди минималдаштыруу, айлана чөйрөнү коргоого талаптардын жана стимулдардын натыйжалуулугун жогорулатуу жана чаралар болушу керектиги аныкталган. Ошондой эле 7-пункт менен адамдын өмүрүн жана ден соолугун коргоого багытталган улуттук ден соолугун туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары коюлган. Демек, ошол эле улуттук биздин программабызда экология боюнча дагы, адам баласынын өмүрү боюнча дагы айтылып кеткен. Билесиздер, бул боюнча адам баласынын өмүрү боюнча дагы атайын илимий изилдөөлөр негизинде кичинекей төрөлгөн балдарыбыздан бери мына ушул смогтун кесепетин тийип атат, керек болсо өлүмдөр болуп атат деген да статистика чыгып калды. Ошондуктан мен сизден суранат элем, урматтуу депутаттар, бул маселени биринчи окууда колдоп берип койсоңуздар. Биз биргеликте чогуу өкмөт менен кайра караштырып чыгабыз, бирок официально, авторитетно заявляю, что бул маселени тегерек столдордо тескерисинче колдоп бериңиздер деген ушундай бир чогуу алып кетели деген сунуштар болчу эле. Кандай неме менен бүгүн тескери келип калды мен түшүнбөй атам. Бирок жалпысына бул керек, кыргыз элине керек, мамлекетке керек, жана ошол смог менен күрөшүүгө керек, жана ошондой эле биз сиздер менен чогуу кабыл алган токтомдун аткарылышына керек деп айтат элем. Көңүл бургансыздарга рахмат, суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Мен беренин астында президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү, мына эки корутундусун максатка ылайык деп берипсиңер. Эмне үчүн? Кабмин өзү суранса, андан кийин заключенияларды мынтип берип атсаңар, бул туура болобу, туура болбойбу? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Аманкан Батырбекович, сиз айткан маселени азыр Маржан Абдрахманович да көтөрүп айтып, өзүнүн сөзүндө айтты. Биз бул концепциясын карап берсеңиздер биринчи окууда, анан экинчи окууга өз позициябызды беребиз официалдуу түрдө. Мен аны айткан жерим жок. Кабминдин төрагасы өзү керек деп макулдугун берген экен атайы. Тегерек столдо көскөн экен. Анан эмне тиги силердин эксперттериңердине жооп берип койсо, биз ошону карап отурушубуз керек корунтуну. Эмне үчүн карабайсыңар, контроль кылбай атсыңар деп атам мен. Бул өкмөттөн бир эксперттер берди да, туурабы, бир отделден берди да.
Кабинге текшертпей туруп эмне үчүн бердиңер деп атам. Жогорку кеңешке. Аталган сиз көтөргөн маселени биз иликтеп туруп анан жообун берип коелусуздар. Иликтегиле тактагыла да, келгенге чейин тактагыла да, отдел бар. Сүйлөшкүлө да. Бир кызыктай нерсе болуп атат да. Керек маселе деп берип атасыңар. Круглый столду өткөзүп атасыңар. Министерство менен сүйлөшүп атасыңар. Экология маселеси бул чоң маселелердин бири. Андан кийин кайра атка жөнөтүп коюп атасыңар да, мындай бизге корутунду берип атасыңар, ылайыксыз максатты депчи. Өткөрбөгүлө деп берип атасыңар. Көңүлгө алгыла муну. Урматтуу депутаттар, да суроолорго өтсөк. Да, Султан Бадашевич. Микрофон болсо. Жана өкмөттүн заключениясында каршы берип атпайбы? Ошол өнүгүү программасына каршы болуп атат деп. Кантип каршы болуп атат? Ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Өнүгүү программасына кантип каршы болот? Сиздин өзгөрүүлөрүңүз. Туура айтып атасыз. Ошол корутундусунда улуттук программага каршы келип атат. Ал жерде биз ошол предпринимательдердин тескерисинче колдошубуз, коргошубуз керек дейт. Эми мен ойлойм, колдогондо жана налоговый кодекс кирип атканда, налог с продаж кирип атканда, жана башкалар кирип атканда колдобойбу? Анан бул жерде мынтип жазылып туруптур да, азыр мен орусчасы болуп калыптыр. Марлен Абдрахманович, кечесиз, по-моему, мен туура эмес дарегини бердим окшойт. Эмеге представительге, кабинет министринин президент представителиге суроодо ушул суроо. Кантышын түшүндүрүп бергилечи. Кичине кыска да окуп берип коеюн мына. Вместе с тем, в национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года особое внимание вопросам развития субъектов бизнеса и сокращения административных барьеров. В частности, в национальной программе отмечено, что свою деятельность государственные органы должны проводить политику создания максимально комфортных условий для бизнеса. Но в то же время, в то же время экология боюнча 2 пункт бар. Сиздики туура эле. Мисалы мен түшүнбөй атам да ошого сурап атам. Кантип ошол өнүгүү программасы каршы болуп атат ошол өзгөрүү. Ошону түшүндүрүп бергилечи. Кайсы жагы каршы болуп атат? Эмнеси ошол өнүгүүдү токтотуп атат? Ошондой деп түшүнүп атам да, ошол өнүгүүдү токтотуп атат да, мындайча айтканда, каршы болуп атат ошол өнүгүүгө. Кантип ошону айтып бергилечи? Эмнеси токтотуп атат, эмнеси каршы болуп атат? Уруксатпы, Султанбай Абдрашевич? Да. Биякта мыйзамдын долбоорунун 1-беренесинин 5 бөлүгү боюнча экономиканын туруктуу өсүшүнө дем берүү, ишкердик субъекттердин экономикалык токтоткулачы. Мен сизге, я просто предлагаю вам включить мозги и логику. Мындай эле айтып бергилечи, эмнеси тоскоолдук кылып атат силердин мнениеңер боюнча? Биздин мнениябыз боюнча, Султанбай Абдрашевич, президенттин жарлыгы бар, субъекты предпринимательства. Опять же, ал президент эмесе, просто эмесин айткылачы. Вот президент жарлыгыда деле мынтип жазылган эмес. Силердин логикаңар боюнча эмнеси өнүктүрбөй атат? Эмнеси тоскоолдук болуп атат программанын өнүгүүсүнө? Өнүгүү программа. Конкретно айткылачы. Механизмине мону мындай болсо, мындай болот, мындай болсо, мындай болот деп айтып бергилечи. Биздин кантип иштейт? Анан бул кирсе эмне болот? Айтып бергилечи ошонун баардыгын. Жалпы бизнеске кандай болот, коомго кандай болот, элге кандай болот, мамлекетке кандай таасир этет? Айтып бергилечи ушуну. Мамлекетке стратегияны өнүктүрүүнүн негизинде бул субъекттерди азыраак текшерүү боюнча маселе көтөрүлгөн, коюлган. Ошонун негизинде ковид байланыштуу убакыт өткөндөн кийин кичине субъекттер предпринимательство кичине. Силер туура эмес эме кылып, вообще логикаңар жок да. У вас такое вот механическое мышление. Логика жок, сөзүңөрдө логика жок. Мен силерге айтып атам, логикасын түшүнүп бергилечи. Кантип ушул өзгөрүүлөр өнүгүү программасыга тоскоолдук кылат, ошону айтып бергиле. Чисто логически эле айтып берчи. Мен ойлойм, Султанбай Абдрашевич, өнүгүү программасына баардык нерсе жазылган.
мен неме кылганым жанагы вот видите, түшүндүрүп бере албайт да. Түшүндүрүп бере албайт. Эмне үчүн түшүндүрүп берет? Себеби деген бизнес эмне экен, коом кантип өнүгөт, мамлекет кантип өнүгөт, кантип функционировать этет. Вообще түшүнбөйт да, билбейт. Себеби деген бул жанагы вообще формулировка сама неправильная, да, туура эмес. Как это так? Охрана окружающей среды может противоречить программе развития нашего государства, нашей экономики. Охранные мероприятия – это часть нашего развития. Аны биз өнүктүрүшүбүз керек. Это один из, мындайча айтканда, ошонун составляющей части, да, может быть, одна из важнейших составляющих частей, что бизнес должен развиваться исключительно с соблюдением охранно-природных вещей. Это же, извините меня, бул ден соолук, бул инфраструктура, бул бүт бар жокко отрицательный таасир кылып атпайбы. Мен ойлойт элем, бул жерде не то, что там сезондо эле, круглогодичный эле кылып коюш керек. Себеби банялар круглый год иштейт. Анан ошол жерде банянын тарабында иштеген, жашаган адамдарды ошол жерге барып көрсөңөр, это же дышать невозможно. Да, жайдын күнү эле ошондой да. Мен эмем бар, и мындай круглый годко эле кылып коюш керек. Марлен Абдрахманович, этого не надо. Анан эмелерде мындай да, бизнес надо, эме бул туура эмес да, эмне кылсаңар кылгыла, лишь бы иштетсеңер болду деп. Мы же так можем и разрушить государство. Өлтүрөбүз да, элибизди өлтүрүп алабыз. Одно из самых первых требований, если мы хотим развивать нормальный цивильный бизнес, это самое главное требование природоохранное, охрана окружающей среды, здоровья людей, общества и так далее. Был, извините, бүт бар жолы терс эме кылат. Эгер бүт барда мына охранный мероприятия неме кылбасак, сактабасак, природоохранный. Это же качество жизни общества. Хорошо уровень, а качество жизни как? Это качество, извините, человеческого капитала. Кантип силер развивать этесиңер, эгер эменин человеческий капиталдын качествосы болбосо. Качество рабочей силы и качество человеческого капитала – это самая главная движущая сила в развитии вообще общества и экономики в частности. Поэтому мен ойлойм, бул туура эмес эме. Ошого не то, что там силер еще смягчать этип, навстречу барып, там сезонный эле кылат. Жок, круглый год кылыш керек муну. Надо приучить бизнес к нормальному цивильному бизнесу, а не вот такому варварскому. Мына кече жакында Чаткалга барып келдик. Аманкан Батырбекович, Ашер Ташпаевич. Вы же видели, к чему приводит такой варварский бизнес? Талкалап салыпсыңар го, бүт бар жок. Талкаланган го, бүт бар жок. Жок ал жерде жаратылыш. Жок, суу жок, жол жок. Токой жок, бүт бар жок, талкалап салгандар. Сууду жок кылып бердилер. Жердин астына кетип атат суу. Это же самый ценный ресурс. И то только из-за того, чтобы они там какая-то кучка людей наживалась на этом, алтынды эме кылабыз деп. Эч кандай бир тыйын пайдасы жок эмеге. Одни убытки только для государства и общества. Ошондуктан мен Марлен Абдрахмановичтин эмесин колдойм. Более того, мен ойлойм, эме деп киргизиш керек. Круглогодичный кылыш керек бул закондун изменениясын, действиясын. Рахмат. Рахмат. Биринчи окууда, анан сунуш болсо экинчи окууга кагаз сүрүндүрсөк болот. Суроо берүү үчүн Айшер Ташпаевич. Рахмат, Аманкан Батырбекович, саламатсыздарбы кесиптештер жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Марлен Абдрахманович, өткөндө мыйзамдын долбоорун алып келгениңизде биз комитеттен чечим чыгарып бергенбизде Кабминге жөнөтүп, ал жакта макулдашып алды деген. Эми алардын макулдашуусу укуктук
баары согуп атабыз каршы экенчи. Бул жерде көп суроо бар да, эмне үчүн дегенде биз ушундай жанагы ыш менен жана аба менен коргоо боюнча жанагылар болбосун деп былтыр токтом чыгарып бергенбиз да. Анан ошонун негизинде биз контролдогондо баардыгы эле ушул жерде отурган контролдоо функциясы менен отурган министрликтердин баардыгы айтышкан да. Бизде ушул мыйзам жол бербейт. Министерство экономика бизден 10 күн мурун сурайт, анан кийин булар предписание бериш керек. Ошонун негизинде текшеришибиз керек. Башка деп бир аябай көйгөйлөрдү айтып, могу жерде 3 жолу чакырдык, жана Динара Расиевна деген мен природанын жанагы министринчи келгенде эле айтат эле, бизге жол бербейт, мыйзам өзгөртүп бергиле деп. Ошол эле жана санэпидстанцияны айтсак деле алар деле да. Анан кийин биз ошондо токтом чыгарып берген, жогорку кеңештин токтомчу. Ошонун токтомунун негизинде текшергиле деп. Эмне үчүн текшербей атасыңар дегенде анан булар текшерип комиссия түзүп эртеси күнү байкалгандан кийин бир жумага чейин жанагы текшерүүнүн негизинде натыйжасында аба өзүнүн акыбалына келгенде Бишкектечи. Анан эми билбейбиз, түшүнүксүз да бул жерде. Бул жерде бир эле Министерство экономика каршы болуп атса керек да. Булар эми монополизировать этебиз деп атат да. Баардык ушул контрольный функциянын баардыгы ушулардан өссүн депчи. Айнура Догдурбековнадан сурайт элем да, силердин оюңар кандай ушул боюнча? Саламатсыздарбы? Бул боюнча биринчи заключение каршы келип калган жөнүндө бир аз түшүндүрмө берип кетсем, анткени мурунку жумада о проверках субъектов предпринимательства деген 3 окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, сиздер колдоп бердиңиздер. Ошол жака жана в целях обеспечения экологической безопасности без уведомления барат деп сунуштама берип, депутаттар ошону киргизгенбиз да. То есть частично бул маселе чечилгенинен максатка ылайыксыз деп берилген да. Бирок Марлен Абдрахманович менен такташтык. Заключение не так написано. Заключение другое совсем, поэтому не путайте. Я с вами уже по телефону разговаривал, это совсем иное. То, что мы сегодня говорим, это другое. Силер заключение да так ана ушул концепцияны келтирип атасыңар, ана улуттук развитияны келтирип атасыңар. Биз сиз менен сүйлөштүк, ошону айтыңыз, беркини аралаштырбаңыз, ал башка. Жалпы текшерүү боюнча бул көбүнчө мамлекеттик органдар, текшерүүчү органдар, Минэкономдон ала албай атабыз деген маалымат берип жатышат, бирок бул боюнча айтып кетет элек, Минэкономдо бул негизинен жалпы текшерүүнү бир системага келтирүү максатында эле общий жанагы онлайн портал аркылуу эле алышат. А так жарым жылга, кварталга, жылдын аягына чейин ар бир текшерүүчү мамлекеттик орган өзү текшерүү планын бекитип, ошол план аркылуу менен эле чыга берет. Ал эми внеплановый проверкага өздөрү чыга беришет, чыгып келгенден кийин кана уведомление жөнөтүп коет. Ал боюнча мыйзамда баардык нерсе так жазылган. Рахмат. Марлен Абдрахманович, эми туура түшүнөсүз деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде азыр мыйзамдын долбоорунун ээси сиздер да, биздин коллегалар. Анча-мынча нерселерди тактап алыш керек да. Эмне үчүн дегенде экинчи окууга биз өзүбүздүн сунуштарды бергенгечи. Могу жерде мен Султанбай Абдрашевич менен толук макулдайт элем да. Эмне үчүн дегенде могу 3 ай эле эмес, жыл бою текшергенгечи. Эмне үчүн дегенде бул азыр анын мыйзамдын карасак, сиздин жана алып келген долбоор бул Бишкек эле мындай болуп калыптыр да. Эмне үчүн дегенде бул мыйзам өзү бүт республикага иштейт да. Ошон үчүн биз могу жерде баардыгын эске алышыбыз керек да. Ошондо гана мыйзам иштейби дейм да. Эмне үчүн дегенде бул иш, смог дейбиз, иш дейбиз, бул Бишкекте эле эмес, Ош жана чоң-чоң шаарларда экология маселеси, аба маселеси, ошол эле мисалы биз Терекцияга бардык, Чаткалга бардык, ошол жерлерде да көйгөй бар да. Ошон үчүн буну жанагы на постоянный основе депчи киргизсек деген ой бар. Андан кийинкиси могу жерде жазып атпайсызбы, чарбаке субъекттердин атмосфералык абаны коргоо маселеси депчи. Абаны коргоо маселеси бул прерогатива Министерства обороны да. Ошол жерде мисалы могу сөздү кийин уруксат берсеңиздер, атмосфералык абаны көзөмөлдөө деген сөзгө алмаштырсак туура болот беле дегендей ойдо калтырып атат да. Туура. Толугу менен макулбуз, туура айтасыз. Андан кийинкиси мисалы могу жерде биз эстен чыгарбашыбыз керек. 310 токтом бар да, өзүбүз кабыл алып берген. Эң акырында могу департамент химизацияны киргизкенбиз, 16-чы контролирующий орган кылыпчы. 310 токтом иштеш керек да. Бирок бул жерде сиздин мыйзамдын долбоорунда көрсөтүлбөптүр да. Мисалы сфера охраны окружающей среды кайсы уполномоченный орган алып барат иши.
Анан буларды азыр толук ушуну көрсөтпөсөк, эртең бири-бирине дагы футбол тебип отура берет да. Бул мисалы Мен природаныкы дейт, же болбосо бул санэпидстанцияныкы дейт, анан лесной службаныкы, экологиядан ушу менен кете берет да. Сиздин оюңузча ким бул текшериш керек, контролдош керек муну? Жаратылыш министрлиги. Жаратылыш министрлиги. Анын ичинде техникалык жана обеспечение ошол жакта да. Анан экология маселеси да ошол жакта. Бирок сиз айтканыңыз туура, биз так эле жазып коелу. Так эле кайсы ведомство болуш керек экен. Ушуларды көрсөтүп жазып койбосок, анткени булар айтат да, датчиктер биздики эмес дейт. Датчиктер турган шаардагы датчиктер бул Министерство здравоохранениянын линиясы менен келген дейт да. Туура айтасыз. Так эле жазып коебуз анда. Ушуларды тактоо иретинде биз мыйзамды колдойм, экинчи окууга келгенде бүт өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Рахмат. Макул, рахмат. Рахмат, Ашид Ашбаевич. Кейинки суроо үчүн Нилуфар Якупжановна да. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары? Мен суроом Тилек Саматовичке болот да. Мына жерде мыйзам долбоору менен каралган укуктук ченемдерди ишке ашыруу, доолор жана айып пулдар боюнча финансы каражаттарга түшүүнө мүмкүнчүлүк берет деп, аларды көбөйтөт депсиздер да. Ошол штрафтары канча? Силердин политикаңар кандай? Мисалы үчүн мен түшүнүгүм боюнча штрафтар көбөйөт, мамлекетке салым болот дейт да, бирок биз экологияны жоготуп атпайбызбы? Ошол штрафтары канча? Мен билишимче штрафтар өтө төмөн. Ал бизнес мисалы үчүн бул предписанияларды аткарбай эле штрафын төлөп эле кайра экологияны бузуп деле кете берет да. Мен түшүндүрүп берсеңиздер жакшы. Штрафтары канча эң минималдуу? Себеби өткөндө канча бааняларды текшерген экен, 300 000 сом штраф болуптур. Ал деген экологияга миллиарддаган зыян да, миллиондогон зыян. Бирок 300 000ди төлөптүр. Так түшүндүрүп берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Мен айтып кетейин. Штрафтар эң ылдый жагы 5 000 сом, жогору жагы 17 000 сом. Ошол штраф жагына көңүл бурайлы, Марлен Абдрахманович, мен сиздин эмеңизди колдойм да. Себеби сиздер азыр айттасыздар, круглогодичныйга мен коллегаларыма деле кошулам, временныйга деле, вот особенно в отопительный сезон, но штрафы, смотрите, 5000, это, мне кажется, бул жерде көзөмөлдөп текшерген менен 5 000 сом төлөп койгон неме эмес да. Неэффективно бул жагы бир, анан экинчи жагы ойлойт элем, бизнести дагы текшерип, загонять этпей, бизнес менен мамлекетибизди, экологиябызды, жаратылышыбызды коргогону биргелешиш керек да. Не только проверять бизнес, но надо профилактические меры проводить, как-то мындай бир политиканы алып барыш керек. Ошол боюнча сиздин да пикириңиз кандай болот? Туура айтып атасыз. Эми биз бүгүн эле эртең эле баардыгын башкалап калып эле бизнести кыйноо иретинде эмес да. Бул биринчи кезекте ошол балдар деле киргенде профилактика жумуштары сөзсүз жүрүш керек, айтылыш керек. Анан бир киргенде эле экинчи жолу булар бат эле кире алат экен, булар баягындай 10 күн мага убакыт берилбейт экен деп морально дагы алар буга даяр болот да, дайын болот дагы, андай нерсеге барбай калат да. Бүгүн каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок өз көзүбүз менен, канчалган фактылар менен, видео фактылар менен көрүп атпайбызбы? Баягы акча жагы үстү жакка алып кетип, өзүнүн ден соолугун, башка элдердин ден соолугун эмес, өзүнүн чөнтөгүн гана ойлоп, кандай нерселерди, мына мусорлорду жагып атат. Көрсө мусорлордун баары бекер келет экен да. Бекер келет, бекерди эмне жагып коюш, буларга көмүр сатып алгандан көрө же газ өткөздөн көрө аны жагып атат да. Менде бир предположение бар, Султанбай Абдрашитович, ана Аманкан Батырбекович, сиздердин жалпы сурооңуздарга мүнтүп жооп берет элем да. Скорее всего, мындай божомол менен айтайын, эми бирөөнү күнөөлөбөйүн. Ушул заключениени жазган бала эксперт, ушул бизнес сферада, баняда же саунада бир тиешеси бар да. Болбосо эмне үчүн ушуга каршы чыгат? Вообще мындай логикага түшүнүксүз нерсе да. Бул жерде ушу скорее всего бир кичине лобби бар деп ойлойм да. Бир жагынан албетте бизнести биз ойлошубуз керек. Бирок мындай эмес да. Жалпы адамга зыян келтирип атса, эмне үчүн биз ага тоскоолдук кылышыбыз керек? Ошол штрафтардын көтөрүлүшүнө сиз кандай карайсыз? Туура бергилеп кетип атасыз. Сиз айткандай, эми бир жолу кармалсам, эми штраф төлөп коет экен 5 000 сом.
деген мындай аң сезим да бар да. Эмне ол 5000 сомду 17000 сомду мындай төлөп коюм да, зато мен бул жакта прибыль 2 эсе 3 эсе көп болуп атпайбы деген дагы саясат бар да. Биз буну да карап көрөлү анда биз. Экинчи окууда карап көрөлү. Экология ресурстарын министрлигине да дагы суром. Ушул республика боюнча через СМИ или кандай мындай жаратылышты коргойлу, жаратылышыбызды сактайлы дегенге мындай кандай политика жүргүзүп атасыздар? Бизнес менен тыгыз байланышта, башка жарандар менен, жалпы эле эл менен. Саламатсыңарбы жолу. Тегерек столдорду жүргүзүп атабыз азыркы учурларда. Бир-эки тегерек стол болду именно воздух боюнча, загрязнение воздух боюнча. Андан кийин сайттарда рекламаларды берип атабыз. Телевидениядан, роликтерден, соц тармактардан мындай жайылтуу, агартуу иштерин алып баратасыздарбы? Ооба, алып барып атабыз азыркы учурда. Тыгыз алып барып атабыз. Ошого да көңүл буруш керек да, сөзсүз түрдөчү. Буну мындай алдын алыш керек. Мисалы үчүн бизнес уже жанагы нарушение кылып экологияны бузуп койгондон кийин баргандан кийин чыгымдары көп да. Лучше эң жакшысы алдын алуу, агартуу, түшүндүрүү иштерини тыгыз байланышта иштеп алып барыш керек. Мен буну колдойм, Марлен Абдрахманович. Рахмат. Рахмат Григорий Акужановна. Кийинки суроо берүү үчүн Балбак Зарлыкучка. Урматтуу Калайык, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Сизге суроо, силерде мамлекеттик инспекция барбы? Ооба, бар. Кайсы инспекциялар? Сетин деген инспекциябыз бар. Ал эмне? Бул болсо Урматтуу Балбак Зарлыкович, уруксат берсеңиз мен жооп берип койсом. Султан Газиев Бекжан, экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары. Жаратылыш министрлигинде ушул биз инспекция катары кабыл алган көзөмөл жүргүзүүчү орган бизбиз. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы. Мен дагы көп эле жолу айтып атам, бул жерден дагы өкмөткө кайрылайын деп атам. Мамлекетте инспекция жок да. Чарбалык иштери менен инспекция аралашып кеткен. Бардыгы бири-бирине кимдин колу кимдин чөнтөгүндө экени белгисиз. Мына өкмөттүк конституциялык мыйзамда жазылып турат 23 статьяда. Инспекция кура алат да. Эмне үчүн ушуга чейин инспекция курбай атат, мен түшүнбөй атам. Агентство ачтың, жок, агентство ачпайбыз деп аттыңар эле, агентство ачтыңар. Бүлк агентствосын. Балекеттин баары Марлен Абдрахманович, бизде инспекция жок, анын конкреттүү функциялары жок болгондуктан болуп атат. Тамак аш, фитосанитарный, ветеринарный инспекция өзүнчө болуп, анын конкреттүү функциялары болгондо мындай чатакчылар болмогон эмес. Экотек инспекцияны өзүнчө бөлүп, пожарный службаларды технический инспекцияны өзүнчө кылыш керек өкмөттүн астында. Какшап атып тилтешилип бүттү. Сиз өтө туура айтып атасыз. Минэкономика силердин жана 10 күндүк деген мыйзамыңар талапка туура келбейт, ал талапка туура жооп бербейт. Аны өзгөртүш керек уже. Бизнес бүт бары билет, что 10 күндүн ичинде алып келгиче мен баарын иретке салып коем деп. Ушул Кыргызстанда кээ бир бизнесмен алектенгендер өзлөрү ниети бузук болсо, биз кантип иретке салабыз смокту. Бизнес эгер мамлекетке жардам берип, өзүн ойлогондо, элди ойлогондо, жана баняларга алып барып, мусорду жагып түтөтпөйт эле да. Ал билет, что мыйзам чегинде жазаланарын. Бирок ага баары бир, ага акча тапса болду да, самое главное. Ага элдин ден соолугу, шаардын ден соолугу, айылдагы жегеле элдин ден соолугу баары бир да. Ага лишь бы акча тапса болду. Ал мыйзам түрүндө жооп берерин билет. Чүпүрөк чапырак, жаман жуман, каучук, тиги эме дөңгөлөк жакса жооп берерин. Бирок ага болбойт атпайбы, ага барбайт атпайбы? Ошон үчүн бир Марлен Абдрахманович ушул мыйзамды алып келгенге биз мажбур болуп атабыз да. Мен да өткөндө Кутманованын убагында айтканмын, дары-дармек, тамак аш жасагандарга могу чектөөнү алып эле коюш керек. Карагылачы базарларда эмне болуп атат, новостройкаларда эмне болуп атат. Ладно, азыр региондорго түштү уже. Обул борборлорго, рай борборлорго түштү уже мындай башаламандыкчы. Бизнес элге жардам берген ордуна элди кайра улантып атат. Мындай бизнеске анда катуу көзөмөл керек иретке салыш үчүн. Ошондуктан Марлен Абдрахманович, сиз өкмөттүн чечимдерине карабаңыз, алдыга жыра берели. Өкмөттү карап отура берсек биз анда мыйзам жазбай эле өкмөттүн филиалы болобуз. Биздин максатыбыз элге жардам бериш керек да.
Өзлөрү министр өзү суранган Кутманова. Бизди өзгөртүп бергиле ушул мыйзамды. Биз текшере албай атабыз. Шаарларда смог күчөп атат. Мына ушул жерде стенограмманы көтөрсөңөр өзү суранган өкмөттүн өкүлү. Министр өзү суранган. Мына 2 айдан смог келет. Дагы кечиктиңер деп какшап айтып атып тилтешилик бүтү. 2 айдан текшериш керек булар. 2 айга чейин текшериш керек. Анан айтса болбойт. Өзүңөр суранасыңар, кайра өзүңөр тескери заключение бересиңер. Өкмөттө координация барбы, жокпу? Аппарат менен, өкмөт менен, министрликтер менен координацияңар жок болсо, анда кандай кылабыз? Кантип иштейбиз силер менен? Алып келатканда кеңешип, министрликтер менен, аппарат менен кеңеш керек да, монтип жазып коюптур. Кандай кылабыз? Өткөндө мындай болду эле, министр өзү суранды эле. Эл ушуну суранып атат, угуп атабыз деп атат, же элди карабайсыңарбы силер? Силер асманда учуп жүрөсүңөр азырчы өкмөт. Андай болбойт да. Ошондуктан Марлен Абдурахманович, сиздин мыйзамыңызды колдойбуз. Өкмөткө карабай алдыга жыла берели. Мына көп жакшы нерселерди айтып атат. Азыр концепциясын кабыл алып берип, экинчи окууда дагы тереңдетип кабыл алып берип, ага чейин өкмөт менен сүйлөшүп, может өкмөт кайра заключениясын оңдойт. Минэкономика ал мыйзам иштебейт, аны өзгөртүшүбүз керек. Ал бул күнгө тартипке жооп бербейт талапка. 10 күндүк деген элдин баары берет. 10 күн алып келгече мен тазалап коем деп коет. Ишимди кыла берем. Ошондуктан жаңы талапка ылайыктуу жанагы мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Может быть, там бир эле күндө бересиңер ошол уруксатты. Эртең менен бирөө жазып атат, тиякта от жагып атат деп барып текшериш үчүн, может онлайн жазып туруп эле түшкө чейин 1 сааттын ичинде убакыт разрешение алып туруп, алып текшерип келип отчетун берип коет. Ошого баралы, ушуну ушундай кылалы. Уруксат берсеңиз, ошол норма бар бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзамда. 1 сааттын ичинде беребиз дегенби? Жок, бизге айтпай эле чыга берет. Чыгып барып, келип, анан уведомление жөнөтүп. Булар эмнеге анан барбай атышат? Жооп берип койсом, биз чынында эле текшерип барып атабыз. Эгер мындай бир противоречие барда, эгер биз кирип барып, аныкталбай калса, анда бизге кайра кылмыш иши козголуп калышы мүмкүн да. Анткени алар айтышат, превышение болуп калат да. Элдер айтат, кээ бирөө мына капкара күйүп атат, жагып атат деп. Биз кирип барсак, таш көмүр эле жагып аткан болуп калышы мүмкүн да. Ошондой болуп калган. Анан алар заявление жазышат прокуратурага. Бизди необоснованно текшерип монтуп атат дептир. Ошол палка бар, ошон үчүн могу өзгөрүүлөр кирсе, тактап койсо жакшы болот. Ошонун баарын такташыбыз керек да, силерде жөн отурбагыла да. Может түшкө чейин жагып туруп, түштөн жакпай калды. Может видеофиксация бар, баары бар. Ошон үчүн Марлен Акманов, сиздин мыйзамыңызды колдойбуз. Рахмат. Кошумча иретинде айтып койсом болобу? Рахмат. Эме боюнча жана тамактанууларды текшерүү боюнча 2015-жылдан бери без уведомления текшерүү уруксат берилген. Общественное питание полностью без уведомления барып текшере алат санэпидемстанция. Рахмат. Кийинки суроо берүүчү Акбөкөн Дүкөнч. Тиги залда отурган кимиңер жооп бере аласыңар? Кышында жанагынтип от жаккан үйлөрдүн саны канча? Уруксат берсеңиздер. Акбөкөн Дүкөнч. Былтыр биз 305 Жок, Бишкектен Кара-Балтага чейин. Бишкектен полный ушул Кара-Балта менен кошо болуп атат да. Ушул хотя бы запад жагы. Биз былтыр жеке үйлөрдү текшере алган жокпуз. Себеп дегенде банялардан эле чыга албаган. Жеке үйлөрдү айтып атам. Мештерин. Мэрия жооп бериш керек го. Жергиликтүү мэрия эмес, эме салыштырмалуу. Банясы канча, анан кийин жеке үйлөрү канча жана түтөтүп аткан. Банялардан 305ти текшердик былтыр. 305. Да. Мешти түтөтүп аткан бир 500 миңге жетеби чүйдө? Андан көп, 500 миңден көп. 500 миңденби? Анан ошондо силер азыр закондо 300 мешке алып келип атасыздар, анан 500 миңден ашык меш жөнүнө коебузбу? Жок, бул жерде ишкердиктин субъектилери жөнүндө мыйзамда бул жеке үйлөргө тиешеси жок. Акча чөнтөңөргө сала турган субъекттер. Менчик түтөп аткан 500 миңден ашык мешти биз түмөлө коелу деп түтөтө берсин да. Жок, аларды Минэконом жок эле, уведомление жок эле текшере алабыз. Аларга жеке менчикти, то есть частный үйдө. Ооба, частный үйлөрдү текшере алабыз. Мыйзам жол берет.
Анан кейін мен кичине Марлен Абдрахманович, мынау жерде шашлык та кирип кетет. Менің алдымда бір кафе бар, кошуналарым ага да жалоб боло берет, састы отасыңар деп кафеденчи. Мынау жерге практически 100% кафелер кирет. Алардын баары вентиляциялары бар, воздухка чыгарып атат. 90%-ның очистной эмелери жок. Практически биз жана бул чоң кыз айтып кетти, ошол мыйзамга каршы келет да любой субъектти текшергенге укугу болот. Анан кейін биринчиден бул бири. Анан мамлекет экинчи палкасы болуп атпайбы? Бакиевдин убагында светти өчүргүлө, тезек чапкыла деп баардык электрический котелдордун баарын тиги тезекке өткөргөнбүз. Эми болсо тезекти тимили койгула, кайра светке өткөр дейбиз. Биз өзүбүз мындай шарт түзүп беришибиз керек да бизнескечи. Или газ кезексиз алып барайлыкпы, эмне үчүн дегенде көмүрүбүз түтөйт ал. Сөз жок түтөйт. Ал эми жана сиз айтып аткан пластиковый андай муну билбейм, жаккандар болушу мүмкүн, баягы кичинекей эле бизнес. Бул жерде көптөгөн чоң бизнес. Анан кийин дагы бир мындай суроо болуп атат да. Например, ТЭЦ, свалка, штрафы бир эле субъектте свалка, штрафы бир эле болот да, туурабы? Туурабы? Туура. Гилеген свалка күйүп атат да 15 000 сом болсо, кичинекей бир кафедеги жеке ишкерге де ошончо акча, туурабы? Ооба, жеке ишкер менен юридикалык жак болуп эле бөлүнүп калган кодекс о правонарушениях-тачы, бузуулар жөнүндө кодексте. Бүгүнкү күндө ошол кодекске өзгөртүүлөр киргизүү боюнча долбоорду даярдап атабыз, уже бүтөйүн деп калдык. Жакын арада сиздерге буйруса киргизебиз карооңуздарга. То есть эми мындай соразмерность деген бар да, ТЭЦтин кандай түтүп атат. 4 трубасы бар. Гилеген тиги свалка. Анан кийин кичинекей бир жеке ишкер. Анан үчөөнө биз бирдей штраф салсак, анда закондун эмне кереги бар? Ошол үчүн мен оюмча буга чейин деле бир законсуз деле кире бергенсиңер. Бирок сиздер өзүңөр айтып кеттиңер, туурабы? Жөн эле кирип алып, анан кийин чыгып кетсек бизге эчтеке таппай калгандан бизге сотко кайрылып атышат депчи. Туура эле болуп атат да. Эгерде силер эми түтүп атканда көрүнүп эле турат да. Ошол ишкерге кирип текшергенге мүмкүнчүлүк алат элеңер. Ошол үчүн Марлен Абдрахманович, мына жерде эми билбейм, кафелерди исключать этиш керек. Кафе, ресторан, жана көчөдө турган шашлык бечараларды, базардагы отургандар, эгерде биз алардын баарын берге кирсек, киргизип койсок, анан жана вагончиктер бар стройкада, алар деле отопление кылат. Анан бул деген миңдеген ишкерлерге кирип келип эле текшере баштайт. Кирип келип. Мен түшүнүп атам, сиз бүгүн жанагыл чоң трубадан мончо башкаларды түтөтүп аткандарды айтып атабыз. Эми аерде бир 300 ишкер болсо, 300 дедиңизби? 305 ишкердичи санап эле киргизип койбойбуз бул жергечи. Аттарын атап элечи. Анан 500 000ден ашык мешти баары кире албайт экен. Штраф кыла албайбыз менчиктергечи. Эң проблема ошолор болуп атпайбы? Ошолор анан жанагы миллионго жакын машинебиз. Ошол эң чоң проблема ошол. Мен оюмча. Акбөкен Түкенович, азыркы күнү частныйларга толук түрдө кире алат, жана ошондой эле толук түрдө штраф да коюлуша алат, толугу мененчи. Маселе ошол чоң баняларда, чоң котельнияларда, сауналарда аларга кире калса эле жеке деп, кире калса эле биз особуз деп компания катары болуп калганда булар кайра кире албай калат да. Кире албай чыгып калып атат, андан сырткары кирип алган күнү деле жанагындай рисктер болуп атат. Анан булар ошол рискти эске алып туруп кирбей атышат да. А зачем мен рисковать этип? Мыйзамда жок болсо мен мага деле баары бир моя хата с краю деген анча-мунча эми сотрудниктер береки каталгандан кийин алар да барбай атат. Эми биздин жазып аткан түздөн түз киргенге уруксат берип атат, эгерде ошондой сигналдар болсо. Эми бул отопительный сезонду азыр круглый годко алмаштырып атабыз, бирок кандай болбосун, сиз айткан жөнөкөй ишкерлерге эмес, бул тактана ошол сауналарга, баняларга, котельнияларга ошолорго багытталган да. Анан жана сиз айтып аткан аларга шарт түзүп берүү боюнча бүгүнкү күнү 300 котельный азыр шаар, Бишкек шаары газга өткөзүп атат.
өткөзүү боюнча план кылып атат. Андан сырткары фильтр коюу маселеси да турат. Пожалуйста, ошол көмүр менен жага турган болсо фильтр койсун. Фильтр кое турган болсо бир топ ошол зыян нерселер да калып калат экен. Туура фильтр акча турат. Бирок ошол эл үчүн, мамлекет үчүн, жери үчүн, өзүнүн балдары үчүн фильтр коюп койсо андан эчтеке болбойт да. Ал башка биздин токтомубуз да бар. Биз өзүбүз токтом кабыл албадык беле. Ошол жерде биз фильтр маселесин тактаны жазып кеткенбиз. Ал боюнча өзүнчө жумуштар жүрүп атат. Мен азыр дагы бир айтып кетерим. Фильтр маселеси туура. Бирок фильтрибиз свет менен иштейт. Именно отопление жана светти өчүргөндө түтөй башташат да. Ошол жерде блогерлер тартып атпайбы? Ошол эң чоң проблема. Мне кажется, мындай эметишибиз керек да. Почему? Потому что жанагы фильтрлер ал сиз айтып аткандай кымбат эмес, арзан эле турат. Аябай арзан эле турат. В принципе, койтуп атат. Вот жанагы свет өчкөндө, анан кичине көсөлөгөндө, кичине проблема болот экен тазалаганда. Анан свет өчкөндө түтөп баштаганда ошол моментте келип видео тартат экен. Свет өчүп калганда. Ошол моментте фильтр иштебей калат экен, двигатель иштебей калат экен. Ошол маселелерди. А так, в принципе, мен колдойм, бирок ресторан, кафелер могул жерге кирип калат азырчы. Экинчи окууда азыр сиз менен чогуу карап чыгайлы, бардыгын иреттеп коебуз. Экинчи окууда, азыр биринчи окууда концепциясы. Кухнядагы кухнянан шашлык, тандыр. Тандыр деле, потому что мен эмне үчүн билем, азыр мага келди бир 50 метр жерде бир тандыр жаап атат, анан многоэтажка күнүгө ошого жалоо кылып атыптыр да, түтүтүп атат, эт жыттанып атат депчи. Анан эт жыттанганда бизге бул вредный андай деп, анан кийин анан дагы бир суроо болуп атат акыркы. Силер эмени алышыңар керек да, баары бир вредность дегенде силер мындай өзүңөр эле мындай келип определить эте албайсыңар, туурабы? Анализ аласыңар. Туура, ооба. Ошондо тиги моордун үстүнө чыкканда кандай мүмкүнчүлүгүңөр бар? Биринчи техникалык проектин карайбыз, баягылык ал жерде техникалык проекти бардыгы бар деп коелук да. Анан кийин эң чоң маселе ошондо болуп атпайбы? Силер ала албайт экенсиңер да, анычы? Забор воздуха. Тиги 20 норма бар, бир 27 метр, 30 метр деген. Бирок ошол 30 метрге силердин сотрудниктер бара албай жатпайбы? Барып алган күндөрүбүз да бар. Очень редкий. Мен атай баягына карагам. Жок дейт, мүмкүнчүлүк жок. Анда азыр мынау закон киргенден кийин моордун үстүнө кандай мүмкүнчүлүк? Вертолет жалдайсыңарбы? Кандай кыласыңар? Забор Мүмкүн азыр ушул жанагыл анализдерди дрон менен алган баягы жолун карап атабыз да. Ошого да заявка бердик. Атайын дүйнө жүзүндө ушундай практика бар экен. Мен просто силердин сотрудниктер менен сүйлөштүм, ошол айтып атат. Реально алыш үчүн биз дейт бир 50 000 сом кетиришибиз керек дейт, 15 000 сом штраф салыш үчүн. Дрон менен жалдайбыз дейт, дронубуз жок. Аны забор кылышыбыз керек. А на самом деле биз мындай мыйзамсыз эле штраф салып атабыз дейт. Забору жок, забор кыла албайбыз деп атат. Мындай эле визуально эле кылабыз дейт. Ана мурдубуз менен жыттап коюп эле, сасып атат деп эле штраф салып кетпесек, акыркы жолу алган эмеспиз деп атат да. Анан комиссионнада чыгат турбайсыңарбы ушундачы? Анда деле забор кылбай эле, мындай визуально эле кылып кетет экенсиңер да. Мына мыйзамды аткарыштын өзү бүгүн средствоңар жок да, туурабы? Эч кандай дронуңар жок. Жок, бүгүнкү күнү толук кандуу бизде бардык жабдыктар бар, лабораториябыз аккредитацияланып өткөн. Жок, заборун. Дрондорду сатып алдык уже. Бар бизде. Дрон бар. Дрон менен? Ооба. Дрон бар. Анда кечиресиз, анда кирип эмне кыласыңар? Дрон менен барып алып койбойсуңарбы? Жок, көпчүлүк бардык эле учурда баягы моордун башынан албайт да, көпчүлүк учурда фильтр турган жерден нар жагынан алат да, ал көпчүлүк учурда адам жете турган эле жер болот ал жер. Анан кээ бир чанда учурлар болуп калат, моордун башынан ала турган технический проектлер болуп калат, бирок ага дагы биз ошол шаты менен чыгабыз кээде. Атайын техникалык проектисинде дагы каралган ошолорчу кандай чыгып забор алат анализге. Бул жергечи эң негизгиси муну аткарыш үчүн или визуально, же болбосо видеофиксация или фотофиксация кылып койсо эле болот эле да. То есть мынтип эле сүрөткө тартып элечи. А бул жерден чынында эле муну исполнить этиш өтө кыйын экен. Мен өзүм сталкиваться эткенде өтө кыйын экен да.
бир кыска эле. Мына мисалы булар кирди да, киргенде котельныйда складына кирди. Складта толтура материал жатат, чөпүрөк жатат, резина жатат. Аны дагы көзү менен визуально көрүш керек да. Бул дагы керек. Рахмат. Булар эми следователь эмес да, аны биз анда такыр эле азыр буларга следственный эменин баарын берип салабыз да. Эми күнөөсү мындай да, сотсуз эч кимдин күнөөсү бар деп айта албайбыз да. Ошол үчүн биз ошол далилдешти оңойлотсок, анда жардам беребиз. А эгерде жөн эле барып эле анан булар айткандай дрон сатып алыш керек, анан минтиш керек деген. Наоборот, жеңилдетип атабыз. Ошол котельныйды ачкандан деле, на период жагып аткан жерде ачканда ичинде жагып аткан, күйүп атканды деле көрүп калса деле бул бир топ жеңил болот. Видеофиксация анализ деле жок эле. Ошо видеофиксацияны кылыш үчүн кириш керек болуп атат да. Ошо видеофиксацияны бизде жок мыйзамда турабы? Жок, видеофиксация керек болот. Бул жанагы жагууга мүмкүн уруксат бербеген жанагы пластик же болбосо швейный отходдорду жагып аткандарды биз видеофиксация менен штраф сала алабыз ага. Көмүр жакканда мисалы көмүрдүн анализин мисалы текшериш үчүн жана выброс канча болуп атат, нормадан ашып атабы, ашкан жокпу текшериш үчүн аны дагы түтүндү анализин алабыз да. Жигиттер, эми көмүрдү сатпашыбыз керек, андай көмүрдү. Анан сатып алган киши анан күнөөлүүбү, же саткан киши күнөөлүүбү? Биринчи саттырбашыбыз керек да рыноктанчы. Анан саткандан кийин түшүнбөйм, ал жагып аткан киши эмнеси күнөөсү? Так, рахмат. Урматтуу студенттер, уруксат берели силерге. Программаңар бар экен. Дополнение бар. Кадр студенттерди узатып коелу, Ислам Адашевич. Урматтуу студенттер, окууңарга ийгилик. Ден соолукта ишиңерде ийгилик болсун. Ислам Адашевич. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Мен ойлойм, могул жерде болуп аткан дискуссия өзү эле көргөзүп жатты. Бул тема канчалык актуалдуу экенинчи. Анан бүт тармактарды бул тиешеси болуп атат. Ошондуктан ушундай эмоционалдуу мындай сөз болуп атат. Мен ойлойм, бул жерде этап менен чечиш керек да бул вопросту. Биринчи этапта мен ойлоп атам азыр баягы улуу заттарды чыгарган, күйгөндө улуу заттарды чыгарган материалдарды ошого категорический запрет коюш керек да. Бул бир эле бизнесте эмес, менчик үйлөрдө деле жалпы эле бүт бар жакка ошондой кылыш керек да. Мисалы, мына Военный Антоновкада экөөбүз жасайбыз. Аманкан Батырбекович. Там же эмени жайында күзүндө жанагы эмелерди күйгүзөбүз. Эми жанагы жалбырак, чөп сөптөрдү күйгүзгөндө эч кандай зыян деле жок анын, чынын айтканда. Ошонун арасынан кийин зериккенден резинаны да эмени да кошуп туруп эме кылат, күйгүзөт ошону менен. Анан там же дышать невозможно. Өзүңүз жакшы билесиз да. Ошондуктан бир эле мисалы бизнес андай эмес, жалпы эле ушул зат, улуу заттарды чыгара турган күйгөндө ошону запрет кылып туруп, штрафтарды повсеместно эле эме кылыш керек да, киргизиш керек, запрет киргизиш керек. Сөз ошол жагында эле болуп атат. Атак мага Акбөкөндүкөнүч айтып аткан деле ал проблема да бар. Действительно бизнесте деле защищать этиш керек. Но все должно быть цивильно болуш керек да. Мындай в рамках закона. Эгер в рамках закона боло турган болсо эч кандай эме жок. Анан мен ойлойм, ошол эле бизнес эгер чөпүрөк аяк бияктарды күйгүзбөсө, жөн эле көмүр күйгүзсө, анда ал киши коркпош деле керек, киргизип наоборот көргөзүп койбой. Мына көргүлө дагын, экинчи келбегиле мага деген дагы неме болсочу. Анан жанагы көмүр сөмүрдү күйгүзгөндөрдү эгер бизнес кылып аткан болсо, если он на этом зарабатывает деньги, он не должен зарабатывать во вред обществу и здоровью людей. Ал жерде кирип туруп көмүрүнө эмесин фильтр ошол жактарын неме кылыш керек да. Анан эгерде, допустим, форс-мажор болуп свет өчүп калып анан түт өтсө, это другой совсем вопрос. Бул жерде дагы жана текшерүүчүлөр мындайча айтканда злоупотреблять этпеш керек да. Ошого окшогон нерселерди закондо как-то вот прописать надо, Марлен Абдурахманович. Мен ойлойм, ошондой боло турган болсо жакшы болот, а жалпы, конечно. Все учтем, экинчи окууга бүт баарын жазасыз. Рахмат.
Да, суроо жардым пайызынчта. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Менде мындай суроо бар. Тилек Саматович, бизде мына азыр жеке ишкерлерди баардык көмүр мамлекетте жеке ишкерлерди да, көмүркендер. Ошол көмүркендердин канчасы сиздерде маалымат барбы? Сапаттуу. Канчасы сапатсыз? Азыр эми Кыргызстанда өзүңүзгө белгилүү болгондой чынында эле сапатсыз көбүн эсе. Азыр бир долбоорлорду ойлоп чыгып атабыз, брикирование кылып, сапатын көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Ошол боюнча азыр иштер жүрүп атат, программаларды жазып аракет кылып атабыз ошолорду сапатын көтөргөнгө. Эми мына өзүңүз айтып кеттиңиз сапатсыз деп. Биз эми жеке ишкерди же болсом жанагы жеке үйлөрдү текшериштен мурда биз биринчи сапаттуу көмүр менен камсыз кылышыбыз керек да мамлекет. Анан камсыз кыла албай туруп, биз аларды текшерип штраф салгандан андан эмне пайда? Биринчи биз ошол сапатсыз көмүр кендерди мына сиздер текшерген акыңыздар бар, ошолорду жабыш керек. Эгерде сапатсыз сатып аткан болсо, биркет этип, ага кошулмаларды кошуп, анан мындай жакшы сапаттуу кылып чыгарса, ага уруксат бериш керек. Биз мамлекет ушуну өзүгө албай туруп, анан баардык нерсени мына азыр тестти айтып кеттик, тесттен өзү канча зыяндуу эме чыгат, канча башка объекттер бар. Анан мунун баардыгын азыр текшерүүгө уруксат берилген менен аларга биз шарт түзүп бербейли биринчи. Эмне жагынан кандай кылып, мына экологияда сиздерге азыр кече да жакшы бир маселелер каралды. Центральный Азия жана Евросоюзда президент сөз көтөрүлдү. Ошо экологиялык мамлекеттин карызын ошо менен да эмне кылайды. Ушундай долбоор кылбайсыздарбы? Анан кийин ошол маселелерди чечкенге дагы мындай шарт болот эле. Эми жана күйүлүп аткан чүпүрөктөр эми андай деле көптөө болбосо керек. Ал эми туура синтетикасы бар, башкасы бар, зыяндуу болуп атат. Бирок негизги маселе биздин көмүрдө болуп атпайбы? Мына өзүңүз тестте башка нерседе күйүнүп аткан бир гана Бишкекти айтпай атам. Ош шаары, башка чоң шаарлар, айылдарда деле азыр чыксаң кышында боп-боз болуп калып атат. Ошонун баарыны жаккан биз өзүбүздүн эл жагып атат, ишкерлер жагып атат. Биринчи ушул жагыны кандай сунуш берет элеңиз сиз? Сиздерде барбы ушул боюнча иштөө, мындай пландарыңызда? Пландарыбыз бар. Сиз өтө туура айтып атасыз. Көмүрлөр сапаты өтө начар. Бирок мыйзам боюнча ишкерлер сапаты начар көмүрдү чыгарганга укугу жок. Биз ошол моменттерде текшерип атабыз. Эгерде ошондойлор болуп калса жаап атабыз да. Иш болуп атат, курулуш столдорду кылып атабыз. Жок, мен жаап атабыз дегениңизге да кошулбайм. Ошол көмүр кен чыгарып аткандарга мамлекет жеңилдетилген акчалар беришибиз керек. Ошолорго шарт түзүп бериш керек. Ошо көмүрдү брикет кылганга мына сага мына акча, мынанча долбоор кыл деп туруп, буларга биз айтышыбыз керек. Мына азыр эртең көмүрдү ала баштайбыз. Биз менен азыр жеке ишкерлерди айтып атабыз. Жеке ишкерлер эмес, сос объекттерибиз канча бар. Мектептер, больницалар, канча башка ишкана мекемелер бар. Алар кайсы көмүрдү алып келип жагып атат? Тендерге ким арзан берсе, ошону алып келип жагып атпайбы? Анын сапатын кантип айтасыздар? Анан ал жерде маселенин баары ушул жакта болуп атпайбы? Анан ишкерлерди эле карап атабыз дагы, биз өзүбүздүн мамлекеттик ишкана мекемелердеги сос объекттеги көмүрлөрдүн сапатына көңүл бурбай калып атабыз. Анан көмүр бул жеке ишкердики же мамлекеттик ишкананыкы экен деп айтпайт да, баардыгынан бирдей чыгат да. Биз аларды токтотконубуз менен биз экинчи жагы бар, бул өзүбүздүн мамлекеттик ишкана мекемелердеги көмүрдүн сапатын да карашыбыз керек. Бул бүт баардык республика боюнча. Ошуга мына азыр эртең июль айынан баштап тендер бериле баштайт. Тендер берилгенде мамлекеттик ишкана мекемелерде кайрылат. Анан кандай көмүр алат, кандай сапаты бар. Ошол брикетти мына биз ага чейин уже даярдатышыбыз керек. Мына азыр бир ай эле калды. Бир айдан кийин июль, август, сентябрга чейин баары көмүр менен камсыз кылышыбыз керек. Анан республикада азыр бизде мүмкүнчүлүк жок болуп атат да.
өзүбүз камсыз кыла албай атабыз сапаттуу көмүр менен. Мына тестте канча очогу Казакстан көмүрүнө ылайыкташтырган, канча очок өзүбүздүн менчик мындай Кыргызстандыкына ылайыкташтырылган. Урматтуу Жалалдин Баязидович, ТЭЦте болсо жалпысынан 17 отказаны бар, ал баягы нагрузка жараша иштейт. Бир гана Кыргызстандын көмүрүнө ылайыкташтырылган бул акыркы модернизациядан өткөн очокканалары ылайыкташтырылган. Калгандары Союз учурунда бардыгы тең Казакстандын көмүрүнө ылайыкталып калган экен. Бирок былтыркы жылы 1.200.000 көмүр кара кечеден алынган экен. Быйылкы жылы ошону эми 500.000 эле түшүрүп атат да, калганын ошол сапаттуу көмүргө өткөрүү боюнча ушундай талаптар коюлду өкмөттөн. Мына өзүңүз айтып атасыз, бир эле отказан деп. Калган 16сы башка мамлекеттен келчү көмүргө биз муктажбыз. Биз ошол жагын чечишибиз керек. Андан Марлен Абдрахманович деле туура мына мыйзамдын өзү долбоору туура болуп атат. Бирок биз ошол мыйзам менен кошо мамлекет өзүнүн дагы мойнуна алган азыркы айтып аткан маселелерди чечкенге аракет кылышыбыз керек экен. Мен сиздерге сунушум ушул менен кошо балким азыркы айткан маселени бир ойлоп талдап анан сунуш бересиздер деген ойдомун. Рахмат. Жалалдин Баязидович, мындай да эң туура маселе белгилеп кеттиңиз. Биз азыр башка жагынан кетип атабыз, бирок дагы бир мыйзам керек. Ал кандай мыйзам? Билесиздер, мурда СССР маалында бир карьерди уруксат берердин астында анын зольностун жана башкасын баарын текшерип туруп анан беришүү да. Бүгүн андай нерсе жок. Бүгүн каалагандай эле лицензиялар берилип келип атат. Анан аны биз жагып алып атабыз, анан түштөн кийин айтып атабыз. Бул мындай эмеске деп. Эң туура айтып атабыз. Келиңиздер, ушул комитет менен чогуу ушул мыйзамды дагы өзүнчө алып чыгайлы. Бул жанагы лицензия берилип аткан учурда зыяндыгын бардыгын карап калсын да, иреттеп, андан кийин гана берилсин деген эмени берели. Ошондо испытание кылат, карайт, бардыгын карап туруп андан кийин берилсин десек, ошондо эң туура болот эле. Ал менен мына карап чыкканга даярбыз. Мына Султанбай Абдрашидович азыр дагы бир мыйзамды алып келип атат, ушул боюнча. Ошол жерге мүмкүн кошуп туруп эле экинчи окууда алып кетип калабыз. Туура, анда кылса болот. Анан биз мамлекет эгерде жанагы ошол начар сапатсыз көмүр болсо, ошо акча каражатын бөлүп, мына эми келип атпайбы? Ошол гранттар келип атат. Ошолорго биз мүмкүнчүлүк берели, жанагыны сапатын оңдогонго. Баары бир элге сатат да. Биздин эми ал ишкерде, ошол көмүр кенини иштетип аткан деле Кыргызстан жарандары. Туура айтасыз. Брекет кыла турган дагы мен көбүрөөк мындай шарттарды түзүп берип койсок, ошолор кайра тескерисинче зыян келтирбейт экен да. Ошолорго өткөнгө элди көндүрүшүбүз керек жана ошондой аппараттарды алып алганга субсидия этиш керек. Ал өзүнчө маселе. Рахмат. Рахмат. Тилек Саматович, мен сизге суроо берердим. Ушунда бүгүн жаратылышты коргоо кесиптик күнүңөр. Ошону комитеттин астынан, депутаттар астынан куттуктап кеттик, уруксат эткиле. Экологтору жалпы жамаатыңардын баарын куттуктап кетели. Андан тышкары бизде Балбак зарылуучусундагы лестик эколог, Балбак зарылуучусун да куттуктап кетели иши менен. Менин мындай суроом бар. Марат Абдрахманович. Мына эки мыйзам менен президенттин указдарына карама каршы келбейби? Ишкерлерди коргоо, субъектлерди коргоо боюнча указдары бар да. Текшербегенге иштеткиле деген. Бүгүн бул мыйзамды чыгарып алып, ичинде карама каршылык болуп калбайбы? Ушул жагын бир карадыкпы? Аманкан Батырбекович, эми бул жерде албетте биз жана айтып кеткендей башында бизнести биз колдошубуз керек, аларга шарттарды түзүп беришибиз керек. Бирок маселе зыяндыкта болгондо жана маселе адамдын өмүрүндө болгондо, жаратылышта болгондо приоритет все равно бул жака кетиш керек да. Ал бул указды чыгарып атканда жаратылыш боюнча өзүнчө указдары бар. Национальный программада өзүнчө пункттар бар. Ал жерде да так даана, мен бая окуп кеттим го. Тескерисинче биз жаратылышыбызды коргошубуз керек деген пункттар биринчилерден болуп турат. Тескерисинче адамдын өмүрү биринчи болуш керек деген тескерисинче биринчи болуп турат. Демек, ошолорго дагы аргументировать этип биз бул жерде түз белгилеп кетип атабыз. Эми жанагы айтып аткан заключение боюнча биз экинчи окууда бизге мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Биз экинчи окууда буну оңдоп келсек да. Негизинен, урматтуу депутаттар, жалпысынан айтканда биз эч качан
өкмөттүн заключениясын бир гана учурда регламент боюнча карай алабыз. Ал кайсы учур? Финансылык жакта. Эгерде бюджетке тиешеси бар болсо, дополнительный каражат керек боло турган болгонго гана биз алардын заключениясын мындай карап, кокустап карап койсок болот да. А мындай учурларда биз элдин өкүлү болгондон кийин элге керекпи? Биз мындай алып кете беришибиз керек. Рахмат. Марина Абдурасович, мен туура түшүнүп атам. Керектүү мыйзам экенин түшүндүк баарыбызчы. Просто чыккан указ менен бул биздин чыккан мыйзам карама каршылык болбой калсын, ошону эле карап коелу деп атам. Жок. Мен экинчи окууда бүт карап чыгам. Андан тышкары Тилек Саматович, биз баягы комитет менен көчмө жыйынга барганда бир эки маселени убактысы менен коюп келдик да, 15 күндүк, анан 1 айлык деп коюп кеттилек. Терек сай боюнча 15 күн убакыт бердилек, ушу экология министрлигине. Анан жана майнинг Кытайлардын компаниясы боюнча 1 айлык срок бердилек. Ошол убактысы бүттү, эмне үчүн эмгиче келдилек? Урматтуу Аманкан Батырбекович, уруксат берсеңиз жооп берип койсом. Чечимиңиздер бизге келди, бирок чечимиңиздерде жанагы full gold кирбей калыптыр да. Анан биз комитет менен бирок сүйлөштүк, кийин кайра кошуп беребиз дегендей кылдык. Кандай кирбей калган? Кирген. Мен өзүм окуп чыккам чечимди. Башкалары карап чыккан мисалы жерди. Башкалары баары кириптир, биз болсо аны Минэкономго бүгүн даярдап койдук, жана порталга салыпчы. Бүгүн жөнөтөбүз, предписание алар менен эртең бүрсүндөн буйрса текшерүүгө кетет. Бекжан Алманбетович, силер ал 1 айлык срок эмес, былтыр чыккан экен, 117 нарушение. Ошонун 53-ü аткарылып тур, калган аткарылып атыр. Эмне карап отурасыздар анда? Айтып жооп бере турган болсоңор, эмнени карап атасыңар анда? Азыр ошол сиздердин тапшырмаңыздарды аткаруу биздин тапшырма жок, тапшырма былтыр эле берилген экен. 117 нарушение чыккан экен. Хвостохранилищеси араң эле турат азыр. Эмнени карап атасыңар? 53-ün жокко чыгарышыптыр. Калган нарушение турат ал жерде. Эмне үчүн иштеп атат компаниянын ал жерде? Силердин көзөмөлгөрүнүн эмне кереги бар анда инспекцияңарда, сиз ошону карай албасаңар анда? Belki жолдон кетип барганда көрдүңөрбү жана фирманын жолдун касып алганын бүт барын тең. Суунун кеткенин көрдүңөрбү? Эмнени карап отурасыңар анда? Мамлекетке эмне пайдап келдиңер? Кандай силер лицензияны берип койдуңар аларга? Же алтындан пайда жок, же налогдон пайда жок, эчтеге пайда жок. Бүгүн келип бага жомок айтып отурасыңар бул жерде. Канаки? Бекжан Алманбетович, силер көзөмөлүңөр как раз. Аманкан Батырбекович, сиздин сыныңызды толугу менен кабыл алабыз. Туура айтып атасыз. Ошол биздин көзөмөлдүн негизинде 117 пункт нарушение тапканбыз. Быйыл мораторий киргип калгандыгына байланыштуу текшере албай турабыз. Яйланайын, мен Бекжан Алманбетович, мен бир нерсеге таң калып атам. Мен силердин мораторийңарга макулмун. 7 киши каза болуптур 3 жыл ичинде. Адам өмүрү силерге оюнчукпу? Биз баргандан 3 күн мурда ошол жерде киши каза болуптур ууланып. Эмне карап турасыңар, эмне жаппай атасыңар анда? Анда экология министринин эмне кереги бар анда? Айтпаган нерсени айтып турасыңар бул жерде. Жакшасын алып коюп улсак берип атасыңар ушул жерге. Мен андан алыс болоюн, хорошо. Бирок эмне үчүн карабай атасыңар ал жерде? Тилек Саматович, эмне карабай атасыңар ал жерде? Сиз өтө туура айтып атасыз. Эми азыр карап атабыз анын баарын. Эмнени карадыңар? 1 жылдан бери эмнени карадыңар? 117 нарушение болчу. Эмнени карадыңар? Антисанитария, биз жерин бар көрүп келдик бүт барын тең. Кантип иштеп атат? Андан тышкары эмне үчүн тиги ал жерден тиги кум шагылды алып чыгып кетип атат ал жерден Кытайлар? Эмнени карап атасыңар? Мен таң калып атам да. Кыргызстанга пайда жок эле, же мамлекеттин үлүшү да жок экен ал жерде. Бүт алтындар Кытайга чыгып келип атат. Эмнени карап атасыңар анда? Эмнеге улсап берип атасыңар ошого? Вы что, специально допускаете, что ли? Бир кызыктай десе, бул боюнча комитет көзөмөлгө алат, жанагы 15 күндүк 1 айлык срок бар. Тилек Саматович, бизге жообун срочно бергиле ал боюнча. Бүгүнкү күндө бергиле. Хорошо. Бермесеңер кайра предписание жасабыз казыр. Все, түшүндүк. Кайра чыгып келгенде дайымыз ушул жерди көрүп келгенге дагы. Кабинде эстеп алып чогуу чыгып келебиз.
түшүнүктүү. Теперь Бекжан Алмамбетович, дайыр маселени айтып кетейин. Бишкек полигонун барып карадыңарбы? ооба каралган. Да, үстүн жаап койдуңар, туурабы? Газ эмне болуп атат астындагы? Айткылачы. Там же газ накапливается, туурабы? Силер го үстүн барып топурак менен жаап койдуңар, таш менен. Туура. Туурабы? А газ каяка кетти азыр? Аманкан Батырбекович, туура маселени көтөрдүңүз. Бүгүнкү күнү өтө көйгөйлүү маселе бул. Анан бул жерде дагы эле ушу биздин кичине мыйзам чегинде кол бутубуз буулуп турат себеп дегенде жергиликтүү бийлик органдарын текшерүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык текшерүүчү органдардын перечинин кабыл алыныш керек болчу. Ошол кабыл алынбай бүгүн биз текшере албай атабыз аны. Комиссия менен эле барып келип атабыз, айтып атабыз, бул туура эмес. Өзү ал сиз туура маселе белгиледиңиз, жана газ чыгып туруш керек эле. Ал чыкпай Бекжан Алмамбетович, сереси анда экологиялар болсо эмне керек, эмне кармап отурасыңар, мен түшүнүп атам. Айнур айым, эмне үчүн уруксат бербей атасыңар? Текшерүүчү органдардын немеси перечини жогорку кеңеш менен былтыр бекиген. Мораторий деп атат, урматтуу коллега, мораторий буларга тиешеси жок. По вопросам соблюдения законодательства в сфере разработки недр, они не относятся как бы к мораторию. Аларга текшерүүгө уруксат берилген указдын алкагында. Уруксат берсеңиздер, кичине түшүндүрүп койсом, мен ишкердик субъектлери текшерүүнүн тартиби жөнүндө переченде айткан жокмун. Местный самоуправленияларды текшерүүнүн тартиби жөнүндө атайын госорган ГКО бекилиш керек болчу. Ал бекилек бүгүнкү күнгө чейин. Биз Минсельхоздун астында рабочий группада атайын ошолорду иштеп чыгып бергенбиз, бирок негедир кармалып атат. Ошого ылайык местный самоуправленияларды текшере албай атабыз. Бекжан Алмамбетович, урматтуу депутаттар, биз кимди алдап атабыз? Кайсы эл журтты алдап атабыз? Мен бир таң калган нерсем да, силер азыр тиги Минекенонго шылтоо кылып атасыңар. Минекенонго бергенбиз деп атат. Мэрия болсо түтүндү жаап койду деп тиги элдин астына чыгып атат. Мен сизге ачып коедум, аке, туура айтып атат. Жакында жарылат аер. Эртең күнү киши каза болсо эмне болот аерде? Тилек Саматович, эмнени карап атасыңар? Кандай силерге уруксат жок? Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Туура маселе экен, итак эле билебиз айланайын десе. Эми карайсыз. Азыр бүтүрүп алайынчы мен мону. Силер мен туура маселе көтөрүп, билип атабыз туура маселе экенин айланайын. Бүгүн байрам. Бүгүн урушпаганды аракет кылат элек, Тилек Саматович. Эртең жарылып кетсе эмне болот? Мен силерге жооп берелечи айланайын десе бир. Елді алдаған тоқтап бойлуы қазір. Шылтуын тоқтап бойлуы қазір. Сілердің салған 13.000 миллион сом болсын керегі жоқ. Бізге ал миллион сом қардың. Бізге елдің тағдыры керек, бізге экология керек қазір. Қанша жейсіздер қазір ады? Бекжан Алмамбетович, шыққыла қазір, мерге кіргілі. Жарылып кетсе ертең күнү официально айтып коелу, жооп бересиңер Минэкология. Биз ушул жерде предлагать этилек баягыда, ал жерге бир чоң трубаны койду, газды алып чыккыла дедилер ошол жерден. Урматтуу депутаттар, негизи Марат Акашын мына мыйзамын концепциясын биринчи окууда добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы? Рахмат. Жок, рахмат. Концепциясы кабыл алынды. Биринчи маселе менен келгендер. Анда урматтуу депутаттар, үчүнчү маселеге өтсөк, экинчи маселени биз добуш менен кабыл алдык. Үчүнчү маселеге. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети менен Айыл чарбанын өнүктүрүү эл аралык фондунун ортосундагы регионалдык жайыт жамааттарынын туруктуулук долбоорунун адаптация фондунун гранттык каражаттарынын кошумча каржыланышы бөлүгү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасы мыйзамынын Министрлер Кабинети делегациясынын курамын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин буйругунун долбоору Демир кенчи Айыл чарба министрлиги жооп баяндамачылар
Kırgız Respublikası'nın Ayıl Çarba Ministrinin orunbasarı Aynur Adası'nın Tuybayeva, Kırgız Respublikası'nın Ayşe Ofisi'nin aldığındaki Ayıl Çarba Dolbor'un İşki Aşırı Bölüm Direktörü Tamçıbek Karbek Stüleyev. Aynur'a Abdurasуловна, siz can geldiniz mi? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу төрага. Ого жаңы келдим. İşinizge ilgilik kalalı Ayıl Çarba Ministrinin orun bolup geliş. Men siz daklap bergenden ele birinci sorunu men Sultan Abdurашитті görüyorum da. Рахмат. Anda söz Мен sizde. бир эле традиционный суроо. Da, söz sizde. Aynur Adası'nda. Айыл чарба өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланган регионалдык жайыт жамааттар туруктуулугу долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашуусун Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги сунушталып, Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети 2022 жылы июнь айында карап чыккан, макулдугун берилген. Долбоордун жалпы суммасы 31 миллион 280 миң АКШ долларын түзөт. Анын ичинде 8 миллион 250 миңи гранттык, калганы 23 миллиону бул 40 жылга бериле турган жеңилдетилген займ. Анын ичинде 10 жылы льготный период деп аталган. Анан жана ушул займды тейлөөгө каралган пайыз жылына 0,75% түзөт. Бул келишим 22 жылы комитеттен өткөн, жактырылган. Ал эми бүгүнкү маселе болсо, бул ошол Кыргыз Республикасы ИФАТ менен регионалдык жайыт жамааттардын туруктуулугу долбоорун адаптациялык фонддун гранттык каражаттарынын эсебинен 9 миллион 200 миң АКШ долларын кошумча каржылоо тууралуу сүйлөшүүлөрү жүргүздү. Бул мурдагы каралган 31 миллиондун үстүнө дагы 9 миллион 200 миң АКШ доллары грант түрүндө берилет. Ошол биринчи келишимге толуктоолорду киргизүү боюнча дагы Жогорку Кеңештен биз ушул комитеттен жактырышыбыз керек. Бул долбоор өзү ошол чакан өндүрүүчүлөргө басым жасоо жана мал чарба тармагында көрсөтүлүп жаткан колдоону дагы күчөтүүгө багытталган да. Анан адаптациялык фонддун 9 миллион 200 миң доллары климаттын өзгөрүшүнө туруктуу киреше булагын камсыз кылууда гендердик мамиленин потенциалын жогорулатууга багытталат. Ошондой эле токойлорду өстүрүү, калыбына келтирүү жана жайыт жерлердин кунарсыздыгынын азайтуу боюнча чараларга, анан кошумча нарк тизмесин жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча иш чараларга каралат. Жогорулада айтылгандар негизинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги регионалдык жайыт жамааттарынын туруктуулугу долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашуусуна адаптациялык фонддун каражаттарынын эсебинен 9 миллион 200 миң АКШ долларын суммасындагы кошумча каржылоо боюнча киргизилип жаткан толуктоолорду колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Сиздер колдоп бергенден кийин биз баардык биринчи келишим менен экинчи келишимди сиздердин карооңуздарга киргизебиз. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Айнасы, суроо берербиз. Эмнеге мынча көп кармап жаттыңар? Мен ушуга таң калам да. 1 жыл кармап жаттыңар ушуну. Ооба, кармалып калыптыр. 1 жылдай бул ушул адаптациялык фонддон дагы грант беребиз деп, анан ошол боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алар жакта дагы өзлөрүнүн процедурный иштери бар экен. Ошолордун баардыгы менен 25 май айы 2023 жылы бүтүп, анан ушул биз ушул Жок, акырында алып келесиңар да, ушу срок бүтүп акканда 1 жылдан бери кармап отурдуңар да, ушу министрликте эмнеге ушу көпкө кармадыңар мунучу? Убагында алып келсеңер биз убагында эле колдоп бербейт белек. 25 майда бүтүптүр сүйлөшүүлөр. Ошого байланыштуу бүгүн киргизип атабыз. Жок, сүйлөшүү мурун эле бүткөн, кайра. Андан мурун 1 жыл мурда эле сүйлөшүүлөр бүткөн бул боюнча. Бул мурда эле келгенде бизге кагастын барычы. Мурда кирген, азыр болсо дагы 9 миллион 200 миңге дагы кирип атат. Рахмат суроо берүү үчүн. Султан Абдурашит. Менде бул эми боюнча суроом деле асаба жок, муну колдош керек. Муну колдош керек. Аманкан Батырбекович айткандай 1 жыл мурун эле колдоп беришибиз керек эле. Эмнеге создуңар? Өзүңөрдүн министерстводо интригаңар барбы? Мен түшүнбөйм да.
ошонун эле эмеси болуп атат окшойт. Анан мен традиционный элем, мен өткөндө айттым эле, ар бир эмеде комитеттин заседаниясында сурайм, теке секириктин состояниясы кандай деп. Анан ол киши теке секириктин эмесин билбеген киши келбесин деп айттым эле. Анан сиз эми жаңы келип турсуз, ошондой бир привычка бар да, биздин комитетке обязательно жаңы келген, эчтекени билбеген, пока еще не в курсе болгон адамдар деле келтире берет да, бияка. Ошол теке секирик боюнча кандай билесиз, маалыматыңыз барбы? Бүгүнкү күндө кандай анын эмес деңгээли? Акча да бөлүнгөн уже. Бүт бардыгы бар. Планда бар, мен ал планды көргөзүп коем. Пландан бир топ эле артта калып атасыңар. Мен бүгүн 3-чү эле күн болду иштеп баштаганыма. Мен сизге өзүм кирип сүйлөшүп. Хорошо, ал сүйлөштүн, келиштин деле керек жок, мага эме керек. Жазуу түрүндө бүгүн могу комитет бүткүчө иши кылып, в течение ал даяр эле болуш керек. Азыр чалып деле билсеңиз болот. Ким вообще жоопкерчиликти ушул эме замдардан? Теке секирикке. Раматов кен. Раматовго? Ошо Иш сапарда Раматовго. болгонуна байланыштуу бүгүн мен. Хорошо, Раматовго чалыңыз дагы. Азыр эме комитет бүткүчө мага айтып койсоңуз жакшы болот эле. Так, башка суроом деле жок. Рахмат. Да, рахмат. Акбек Өндүкөлчү. Сизге мындай суроо. Азыр проект даярдадыңар да, земельный кодекс, водный кодекс боюнча проекттериңер бар да, туурабы? Ооба, ал боюнча проекттер бар. Иштер жүргүзүлүп Бул жатат. ошол проект эгерде кабыл алып калсак, проект карама каршы келип калбайбы? Могу жердеги акчаңарды анан кимге бересиңер? Жок, Тиги жайыттардын баарын айыл өкмөтүнө колуна өтүп калат да, жайыт комитеттен болбой калат, туурабы? Карама каршылыктар жок, биз юстиция министрлигинен. Жок, эми жайыт комитетиңер жок болуп калса, кимге бересиңер акчаны? Акбек Өндүкөлчү, мен жооп берип койсом болобу? Айнура Абдыкалыковна жаңы келип азыр билбей атат, буларды мен жооп берейин. Ооба, жанакындай реформаны Айыл чарба министрлиги азыр карап атат. Жайыт комитеттерди такыр эле жоюу маселеси каралган жок. Бул түздөн түз ошо айыл өкмөттөргө баш ийдирүү маселеси каралып атат да. Анан биздин жер кодекси боюнча азыркы иштеп аткан редакциясында өкмөт тарабынан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга ыйгарылган укук жайыттарды башкаруу. Алардын милдеттеринде турат, алар ошол жоопкерчилигин көтөрөт да. Демек, бул долбоор ишке ашып кала турган болсо, ошол айыл өкмөттөрүнүн өзлөрүнө эле бериле барат. Айыл өкмөттүн астында тийиштүү структура боло турган болсо, ошолорго берилет. Анан ушул боюнча дагы бир карап көргүлө, чтобы өзгөртө турган нерселер болсо өзгөртүп, эмне үчүн дегенде вообще жайыттар азыр деградация аябай болуп атат. Анын үстүнө кургакчылык да болуп атат. Анан керектүү закон мен колдойм. Ошого жана мен айтып атканымды жакшылап бир карап көрсөңөр дагы бир жолу. Макул, чоң рахмат, карап жообун беребиз сиздерге. Да, Алишер Ташбаевич. Рахмат Амаков Матырбекович. Айнура Абдрасуловна, биринчиден сизди куттуктайм. Ушул орунга келишиңиз менен, эми сиз ошо ишмердүүлүгүңүзгө ийгилик, ушул жерди тартып кетесиз деген үмүттөбүз. Бирок могу жерде мен президенттин өкүлүнө Аманкан Батырбек сизге айтып коет элем да. Мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө бир нече жоболор бар да. Эми бул айым бизде министрдин орун басары. Ошо бизде түшүнүк бар да, дресс-код деген, башка деген. Президенттин өкүлү карап койсоңор. Айым бул жерде могу Айнура Абдрасуловна доклад берип келип атат. Кийим кечеси, башкасы, мону дресс-код дегенденчи. Бул жогорку кеңеш. Эртең анан кийин моундай темпине да шорточан келип албагыла да, башкаларга мындай айтып койсоңуз, эмгисинде кийим кечегин карап койгула. Биринчиден. Экинчиден, могу жерде сиздер азыр курамдын бекитүү боюнча чечимдин долбоорун алып келип атасыз, туурабы? Макулдашууга чечимдин. Эми ачайлы, качан силер могу кабиндин өкүлдөрү бир чечимди могу жерде бир баракта, бир жылдан бери жазган барагыңар. Качан оңолосуңар силер мындай туура жазгангачы? Азыр эми биз могу жерде азыр макулдукту бергенгечи жана кылып атабыз да.
Мына карап көрүңүздөр. Могу жерде мен орусча анан англисче экен да. Анан кийин могу жерин карасаңыз экинчи пунктун. Глава делегации Кыргызской республики господин Турганбаев Мелис, министр природных ресурсов и экологии технического надзора был наделен всеми полномочиями вести переговоры, парафировать поправки, соглашения о финансировании, а также подписывать эти протокола, переговоры в соответствии с делегированными полномочиями и передавать их представителям СФР. Biz азыр түзүп атабыз. Жаңы түзүлүп биз макулдашып эми берип атабыз. А силер болсо бул жерде был наделен деп атасыңар. Ошол жерде оңдош керек. Наделить депчи. Туурабы? Наделить ошондо туура болот. Биринчи могу экинчи пунктун өзгөр. Андан кийинкиси. Үчүнчү пунктун карагыла. Делегация были представлены деп атасыңар. Были эмес, делегация представить в составе. Андан кийин Кыргызская республика кетти, андан кийинкиси делегация МСФР кетиш керек. Мында өзүнүн ар бир нерсени буйруктуу, ченемдерди, чечимдерди чыгаруу актынын өзүнүн механизми бар да. Сиз ошону жана кылышыңыз керек, караш керек. Андан кийин караңыз. Могу жерде жанагысын биздин делегациянын, Кыргыз республикасынын делегациясын карап көрүңүз. Тамчыбек Тулеев деп турат. Директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов деп коет. Проектов деген бизде барбы же проектов бу? Андан кийинкисин караңыз. Мирлан Айтказиев, отдел реализации сельскохозяйственных проектов, наблюдатель дейт. Проектов. Туурабы? Андан кийин жазып атасыңар. Страновой директор МСФР дегенче, отдел Восточной Европы, Центральной Азии, департамент управления. Департамента управления программами деп туруп жазыш керек эле бул жерденчи. Андан кийин господин Алла Абдел Карим деп атасыңар. Бул жерде отдел эмес, отдела финансирования управления. Мындай падештерди карайсыңарбы, мындай грамматикасын. Же чала сабат эле алып келе бересиңер ушинтип. Ушундай эле дали по тексту кетти да. Департамент башка дегендер мында карап туруп аны алып келбейсиңерби? Алып келсеңер дачы. Могу жерде президенттин өкүлүнө да айтат элем, бир жылдан бери отурасыңар, алып келгениңер бир барак проекттин. А могу жерде канча деген жана каталар да. Андан кийинкиси могу азыр силер өзгөртүп атсаңар, могу жерде 4 проекти, 6 проект кайсы проекттер кирип атат дагы? Могу компоненттер. Экөөсү ким? Тилек Карбаевич, жөө бергола. Саламатсызбы? Бул жерде чын-чынына келгенде кичине ката кетип калыптыр. Бүгүнкү күндө чын эле мейли ката бүт бардыгы могу алып келгениңер бар. Жалпы жонунан дегеним, бу биз сиздердин макулдашыңызга алып келгенибиз ошол адаптациялык фонддун каражатын колдонуу боюнча келишимделенип атабыз. Сиз азыр окуп аткан бул баштапкы таанышууга берилген документтер болчу. Проект неме долбоор документтин долбоору болчу. Анан каталарды мойнубузга алабыз. Бул макулдашуу сүйлөшүүлөр Минфин жана Минюсттун өкүлдөрү кирип, биздин жаратылыш ресурстар министринин алдында өткөн сүйлөшүүлөр. Ошо сүйлөшүүлөр бүткөн да, бул өкмөттүн өзүнүн буйругу чыккан бул боюнча. Анан алар макулдашып, келишимди макулдашып, анан келишимге биринчи былтыр силер жактырып берген келишимге толуктуу макулдашып, сүйлөшүүлөр берилип, кол коюлган. Бул дополнение да. Анан азыр сиз айтып аткан Тамчыбек Карабекович. Могу жерде азыраак кыскараак сүйлөсөңүз. Ошо кыскараак. Эми элебиз Марсте жүрүп башка болгон көп сүйлөп калгансыз да. Могу жердечи, могу жерде силерчи долбоорду алып келип атасыңар. Анда эмнеге алып келдиңер бизгечи? Алып келип анда иштей бербейсиңер, биз сиз. Келишимди сиздер менен эл аралык. Келишим эмес, бул жакта могу жерде жанагынын буйруктун долбоорун алып келип атасыңар силер. Жаңы иш баштап атабыз деп. Баштаганда эле тескери менен болуп атпайсыңар силерчи. Андан кийинкиси, могу жерде эмне үчүн буну сурап атам, кайсы компоненттер кирди депчи. Могу биринчи жанагы компонент боюнча моундай жазылып атат да. Эко тутумдардын жана киреше булактарынын туруктуулугун камсыздоо үчүн климаттардын өзгөрүшүнө ыңгайлашууну жана гендердик теңчиликти бирлештирүү үчүн дараметти арбытуу дейт. 221 $1000 экен да. Бул кайсы гендердик теңчилик? Мен министрден сурап аттым. Сизден эмес.
баяндамачыдан. Бул ошол мал чарба менен алектенген жарандарга окутуу изилдөө иштерине атайын ушу биринчи компонент камтылган 221 миң АКШ доллары. Жөн түшүнүп атабыз. Эми айыл чарбасында мисалы аял киши болбосо эмне кылабыз? Эми айыл чарбада деле аялдар, жаштар, бул гендер деген бул аял эле маселе эмес, бул деген жаштарга дагы багытталган нерселер да. Ошон үчүн жаңы жаштарга, аялдарга. Жок, бул жерде конкреттүү түрдө жазылып атпайбы? Гендердик деген бул же эркек, же аял деген да, ортосунда жок түшүнүк. Балдар деген жери жок бул жерде. Ошолордун баардыгына колдоо көрсөтүп, окутуп, жардам берип. Айнур Абдырасуловна, эсиле билбесеңиз билбейм деп эле коюңуз. Эмне үчүн дегенде мен могуну сурап атканым. Буга чейин да ушинтип башында бүдөмөк кылып алып келинген да. 29 миллион глобалдык фонддон. Ошол жерде да гендердик равенство деп алып келген. Аягында эмне болду? Жанагы бизде коомдо жанагы трансгендер дейбизби, ЛГБТ дейбизби, голубой дейбизби, ушуларга окшогондордун баардыгына 29 миллион акча келип түшкөн ушунда. Азыр эле мен айтып атам, коомдук жанагы компонент биринчиси деп гендерлик теңчилик деп туруп, анан ушулар өздөрүнүн канал финансированиясын өзгөрткөн, багытын өзгөрткөн жокпу деген мен кепилдөө сурап атам сизден. Жок, бул жерде андай маселелер камтылган жок. Ким кепилдик берет буга? Биз кепилдик беребиз. Бардык эле ушундай да айыл чарба министрлигиндечи 1,5 жылдын ичинде уже канчасы кепилдик берип, уже канчасы келип кетип калды. Ар бир проект өткөндөн кайра өзгөрүшүп алмашышат да. Андан кийинкиси могу жерде суроодо сизгечи. Могу 3-пунктунда раздел С-да жазып атасыздар да. Годовщина даты вступления в силу заменена словом 4-й годовщина деген. Слово годовщина өзү слово применительное вот беркиге ушундай долбоорлорго. Мисалы эми орус тилинде баары сокканда бул мисалы годовщина деген жанагы түшүнүк өзүнчө мындай знаменательный случай дата деп коебузбу же болбосо белгилүү бир жылдарга, даталарга, күндөргө шан шөкөт менен болгондогу беркиси менен да. Эмне биз ар бир жылы шан шөкөт менен жана кылабызбы? Бир жыл өттү ушул МСФО менен жанагы долбоор боюнча деп майрамдык жанагылар көрсөтүлөбү же кандай? Мына сиздердин жанагыңыздарды алып келипсиздер. Бул долбоорлор англис тилинде даярдалат, ошондуктан мындай бул котормодон кеткен ката. Жок, ошо котормосу боло турган болсо туура которуш керек да ошону. Макул деги келишимге биз эмне үчүн деп олардын баардыгын силерге айтып атам. Эртең эле силерчи ратификацияга алып келесиңер бизгечи. Ошон үчүн могу жерде атка минелердин кыйындарынын баардыгы кетип аткандан кийин делегация болупчу. Булар жанагы шаар көргөнү же башка көргөнү барбаш керек. Ушулардын баарын оңдоп келиш керек. Могу жерде бир силердин жанагы буйруктун жанагысында канча деген ката бар да, бир барак кагазда. Бир барак кагазды жаза албаганыңардан кийин могу жерде бир жыл иштедик дейсиңер. Могу жерде канча деген министрлер, замминистрлер көрсөтүлгөн. Эмне ушулар карабадыбы? Могу жерде министрдин колу турат аягында дагы. Мелис Турганбаевдин. Ушуну да карагыла. Андан кийин менде Аманкан Батырбекович, мына азыр биз баяндамачы бул боюнчачы айыл чарба министрлиги да биз комитеттин чечимин 2-пункту менен айыл чарба министрлигине жүктөп атабыз да. А чет жакка делегация болуп бара тургандар бул айыл чарбадан эч ким жок да. Бул кандай? Эмне бул? Ошондо кепилдикти бул жанагы Айнур Абдырасуловна берип атат бизгечи бу жерден жон. Стенограмма жүрүп атат. Видеозапись болуп атат. Сиз кепилдик берип атасыз могу жерде. А бу жерде силердин айыл чарба министрлигинин бирөөсү жокпу өкүлү? Мына карайлы. Министр природных ресурсов и экологии технического надзора кетип баратат. Заместитель министра финансов Руслан Татиков баратат. Заместитель министра экономики и коммерции Канатбек Абдрахманов. Первый заместитель министра иностранных дел Асейн Исаев. Первый заместитель министра юстиции Зарема Аскарова. Первый заместитель Минприродных ресурсов и экологии технического надзора Челек Сыдыков. Директор отдела реализации сельхозпроектов Тулеев.
отдел реализации сельхозпроектов Айтказиев болды. Ошон үчүн мен сунуштайт элем да. Кенжебек Аманкул Батырбекович, могу жерге Айыл чарба министрин киргизиш керек. Проект алып бара турган ушулар, эртең жооп берүүчү да ушулар, кол коюучу да ушулар. Бизге келип монтип чала сабат баяндама же болбосо мондай чала сабат буйруктарды эртең соглашение дейбизби, долбоорлордун баардыгын ушундай чала сабат алып келет. Анан кийин айтышат, могуну мен билбейм, бул жерде полномочияны жанагы делегированный биз жак тараптан представитель жанагы Мелис Турганбаев болчу депчи. Ага шылтайт, ал киши айтат, мен колум жок, мен бул проект силердин чечимиңердин негизинде Айыл чарба министрлиги алып барган деп чыгышат эртеңчи. Ошон үчүн мен сунуштайм, могу жерге киргизгенгечи, могу жерде англис тилинде болобу, башкасында болобу, кимге булар жооп бере турган болгондон кийинчи. Андан кийин силер могу мыйзамдын азыр могуну алып келип атасыңар да, буйруктучу. Грант депчи, бул жерде эч кандай грант жокпу? Жарымдан көбү кредит, займ болуп атпайбы? Займ менен грант биринчи этабын июнь айында. Жок, силердин мыйзамдын жана долбоорун алып келгенде грант алып келе атпайсыңар. А бул жакта займ болуп атпайбы жарымдан көбү? Грант эмес да бул жерде. Жатырбаш, мен жооп берсем болобу? Жок, сиз вот Азыркы биринчи келишимге толуктоолорду киргизүү боюнча 9 миллион 200 миң доллар бул грант эсебинде. Бул биринчи келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүгө. Биринчи келишимде болсо 23 миллион займ, калганы 8 миллион 250 миң доллар бул грант. Ошондо 57% займ болот, а 53% бул гранттык болот. ошол айтып атпайм, 57% бул эмне болуп атат? Займ болуп атат. Займ болуп атат. А займыңар 0,75%-тан болуп атпайбы? Ошо айтып атам да, мен жарымдан көбү бир грант эмес, бул займ болуп атпайбы депчи. Ооба, биз ошону айтып атабыз. А бул жерде мыйзамдын долбоорун силер грант алып келип атпайсыңарбы? Грантовый соглашение деп. Бул жерде азыр көп Грант боюнча кошумчалар киргизип атабыз. Анан кийин муну бенефициары болуп ким чыгып атат, болуп атат бул жерде? 13 миллион 900-кө. Бул ошол эме чарбада жүргөн юридикалык жактар жана жеке жактар. Кайсы? Бул бенефициарлар сырт жактагыбы? Жок, биздики өзүбүздүн жарандар. Конкурстун негизинде алар ошол бенефициар болуп дайындалышат. Эми могу жерде жанагы 0,8 миллион 800 миң доллар дагы биз налогун төлөп атабыз, туурабы мамлекет? 800 миң доллар. Ооба. Анын үчүнөн 23 миллион дагы берки займ алып атабыз. Ушундай берки макулдашуудун кереги бар беле бизге? Башынан элечи. Ошону айтып атам да менчи азыр. Кана министр жанагы финансов барбы? Министр, заместитель министр экономики. Аманкул Батырбекович, могуну мен сунуштайт элем. Эмки жумага калтыралы. Мо даярданышып келишсиз, могулардын баардыгыначы так жооп берет. Могундай бизге кабалийный условиядагы жананын кереги барбы дегендей сөз болот. Бул биринчи займ боюнча маселе 1 жыл мурун каралып, макулдашуудан өткөн да, бүт комитеттерден өткөн. Биз азыр болсо грант боюнча эле толуктоолорду киргизип атабыз. Мурдагы акчага дагы плюс 9 миллион 200 миң доллар киргизген боюнча. Жок, 902 миллион адаптациялык фонддон келип атканбы? Ооба, А эмне жанагы маалыматты силер анан туура эмес берип атасыңар? Мен ошол боюнча айттым мен сөздүн башында. А бул жакта чечимиңер болуп атпайбы? Чечимиңерди айтып атасыңар. Мына 22 декабрда башталды, мына былтыр 22-синде башталды деп атасыңар. Могуну завершились путем переписки по электронной почте 25 майда 23 жылы министр жанагы болду деп. Бул совсем бардыгын берип атпайсыңар бизгечи? Жок, биз 9-2 миллион боюнча айтып атабыз. Анда эмне үчүн могу жерде жана 9-2 миллион деп туруп жазбадыңар? Могу буйрукта. Буйругуңар башында жалпы келип атпайбы? Биз бул азыр грант боюнча 9-2-ни колдоп берсеңиздер, андан чогуу биринчи келишим менен чогуу
ратификацияга киргизебиз. Анан бизде мөөнөттөр аябай кыска болуп атат, ошого байланыштуу биз бул акчаны ушул алып айыл Айшет чарбаны Ашбаевич, өнүктүрүүгө керек просто болуп bunun атат. suroğu gelip kaptır da biz batırak Жок, kolda булардыкы vermesek. дайым эле Аманкан Батырбек ушундай да, суроого келип калганда кармашып отурат, анан кийин суроого келип калганда моундай чала сабат, атайын ката кылып жазышып алып келип алып, анан жогорку кеңештен өздөрүндөй көрөт да, өздөрү чала сабат болгондон кийин чала сабат жанагынан жазышып келет. Моундай мыйзамдын долбоорун, могу приказынын, буйругунун долбоорлорун алып келип алып анан отурат могу жерде. А баяндамасында бизде 4 компоненттен турат деп атат. Бул жагында 6 компоненттен деп атат. 6 компоненттен болгондон кийин көрсөтүп бериш керек эле да буларчы. Бул жагы өзгөртүү түзөтүү киргизебиз деп атпайбы могу жагында буйругунда. Ошол каяка кеткен, буга чейинки акча каражаты каяка кете турган болду эле. Эмне үчүн өзгөртүлдү? Ошол боюнча толук баяндаманы бериш керек эле булар. Азыр эч кандай баяндама берип атпайбы, бербей атпайбы. Азыр 8-9'ун алып келет, жана анан 13 миллионун алып келет, башкасын алып келип, ушинтип акча каражаты максатсыз пайдаланып кетип атпайбы. Кеп ушуда болуп атпайбы. А бардыгын биз өткөзүп атабыз. А буйрук боло турган болсо, анда өздөрү өткөзө бербейби жогорку кеңешсизлер. Эртең күнөөлүү болгондо биз сиз менен биз болобуз могу жерде. Эмне үчүн дегенде айтат, биз дейт мына буйрукту даже өткөзгөнбүз долбоорун дейт. Жогорку кеңештен дейт. Андай экен болуптур, иштетсин, буйругун шашылып атыптыр, буйрукту чыгара берсин Кабмин. Мыйзам жол берет. А ратификацияга алып келгиле, ошондо көрөбүз. Урматтуу Алишер Ташбаевич, биз ратификацияга жакынкы арада киргизебиз бул маселени. Биз биринчи азыр ИФАТтын койгон маселеси бул биринчи 9-2 миллион долларды дагы макулсуңарбы, макул эмессиңерби, ошого жараша андан кийин ратификацияга биз киргизебиз. Жок, жалпы макулдук берилген да бул жанагы баш аягы менен 55 миллион 18 миллионго долбоорду пландалып берилген. Андан кийин өзүңөр жүргүзө бербейсиңер. Жок, азыр ошо 9-2 миллионго да макул болсок, грант алганга, ошондо баардыгын чогуу анан ратификацияга киргизебиз жакынкы арада. Жок, мен силерге айтып атам, аны түшүнүп атам мен киргизгенинчи. Силер могу жерде 9-2 миллион деп туруп, могу жер буйругуңарды өзүңөр чыгарып туруп иштей бербейт белеңер. Могу жерденчи. Мыйзам Алишер Ташбаевич, алда справка үчүн эле берилген, бул справканы сиздердин отделге бергенбиз бул жерде. Негизи алып кирип атканыбыз 9,2 миллион. Жалпы өзү долбоор 40,148 миллиондук долбоор. Былтыр 31,128ге макулдооңарды бергенсиңер. Азыр 9,2 миллион адаптациялык фонддун каражатын силерге алып кирип атабыз. Бөлүп түшүнүксүз алып келишип атат да, мен мисалы могу мыйзам. Ал жерде материалдардан ката кетип калып бир кечиребиз, кечирим сурайбыз. Бардыгын чала жана алып келишип, жартылай алып келишип атат, же түшүндүрүш албайт. Баяндамачы эмне жөнүндө өзү айтып аткан баяндамасын билбейт. Кайсы компоненттен турат? Сизге сөз бергенде сүйлөсөңүз. Жогорку кеңеш сага жогорку жанагы өкмөттөн отурум эмес. Көргөнбүз сенин жумуштарыңды даристен. Азырга чейин бүтпөй жүрөт. Канча бердилер? Ошон үчүн мен Аманкан Батырбекович буларга айтыш керек да. Эртең эмгенсе жумада мен айтат элем, миң шашылыш болсо да алып келишсин. Бүт бар толук кандуу маалыматтарды ар бир компонент 6 компонент боюнча анан кийин жанагылайлы депчи. Так булар ар бир бөлүп 6 компонент кылат. Эмги буйругунда 8 компонент кылат, анан 10 компонент кылып туруп анан ашмалтайын чыгарышат. Рахмат көңүлүңүз. Да, Геннадий Павлович. Да, бул жолу. Ассаламу алейкум. Мына 9 миллион 200 грант каяка иштетесиңер? Биринчиси болсо, биринчи компоненти бул климаттын өзгөрүшүнө туруктуу киреше булагын камсыз кылууда гендердик мамилелердин потенциалын жогорулатууга, жогоруда айтылгандай бул окутуу иштерин ошол жакта алектенген кишилерге изилдөөлөрдү өткөргөнгө 5 жылдык мөөнөт, бул проект өзү долбоор 5 жылдык мөөнөттүн ичинде ошолордун баарын жүргүзүү боюнча. Экинчиси болсо, бул токойлорду өстүрүү, калыбына келтирүү жана жайыт маселелерин кунарсыздоонун азайтуу боюнча чаралар үчүн. Бул жанагы көчөттөрдү отургузуп, эки көчөт өстүргөн питомникти курууга жумшалуучу акчалар. Анан үчүнчүсү болсо, кошумча нарк тизмекчесин жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча иш-чараларга. Бул ошол айыл жергесинде мал чарба менен аракет кылган жарандарга
жаңы ыкмаларды жөн эле мал өстүрүү эмес, аларды дагы переработка, дагы башка нерселерге, мындай предпринимательствого үйрөтүү боюнча иш чараларга камтылган акчалар да. Анын пайызы 3 миллион 400 миң доллар түзөт да. Бул бардыгы азыркы алып келген биздин долбоор 9 миллион 200 миң доллар. Бул жогоруда айтылгандай грант да. Анан бүгүн бизде дагы колдоп берсеңиздер, эмкиде ушул эле июнь айынын ичинде биз ратификация маселесин уже көтөрүп, анан сиздердин карооңуздарга киргизебиз. Мына 31 миллион 280-дичи? Мурдагы. Ал болсо азыр келишимге кол коюлган, бирок ратификацияны өтө элек да. Азыр дагы 9 миллион грантты алсак, анан чогуу бир келишим болот да. Бул как внесение изменений болуп атат. Не өзгөрүү болот бизде? Ошондо айыл чарбасында. Айыл чарбасында ушул 2 питомник салынат, лабораториялардын жабдыктары жаңыланат, жаңы специалисттерди окутуу, үйрөтүү, башка анан мыйзам долбоорлорундагы эл аралык стандарттарга дал келтирүү боюнча көп иш аракеттери каралган. Ошонун ичинде дагы жанагы токойлорго жаңы көчөттөрдү отыргузуу иштери бардыгы ушул проектте камтылган. Жана бенефициарлар 13 миллион 600'dü, 13 миллион 900'dü. Siz жарандар дедиңиз, алар каяктан төлөп берет бул акчаны? Алар бардык региондор долбоордун планы боюнча бул иш чаралар республика боюнча жүргүзүлөт. Атайын конкурстар жарыяланып, ошол мал чарба менен алектенген юридикалык жактар же жеке жактар катышып, ошонун бардыгын жаңы проекттерге каржы алуу боюнча иштер жүргүзүлөт да. Менин Амакан Батырбекович, азыр Алишер Ташбаевдин сөзүндө бир эмне бар. Шуну бир оңдоп, тактап, мындай маалыматты так берсе. Кечегинде жана өзүңүздөр жакында көрдүңүздөр, коомчулукта да туура эмес эмнелер болуп калды. Ошол кайсыл жагына кетет, эмне болот? Буну так берсе, кийинки жумага жылдырып турсак, анан ошол ага чейин бизге бир маалымат толук берип койсо, балки 3-күнү күнү береби. Эмне болду, айтыңыз. Урматтуу депутаттар, аталган бул мыйзам долбоору эмес, бул мыйзам макулдашуу долбоору. Түшүндүк, макулдашуу, бирок грант деп атпайбы. Эми грант деп биз баарыбыз көчөбүздүн баары, өзүбүздө баары сагалап калдык да. Бирөөлөрдүкүн эле сурайбыз, бирөөлөрдүн өзүбүз эчтеке кылбай калдык. Келген грантты монтип бөлүп пирог кылып туруп жеп алып атасыңар, азыр айтып аткандай. Токтотпойлубу эми? Гранттын эмне кереги бар бизге? Мына кече президентибиз деле айтты, бизге ашыкча менин кереги жок. Эми токтотпойлу эми, грант деп эле ала беребизби? Азыр мунун артында эмне барлыгын сиздер каяктан билесиздер? Дагы бир шермендечиликке барасыңарбы? Жогорку кеңеште бир жолу жанагы шермендечилердин эмесине алып келип атасыздар. Мен оюм так каяка кетет, эмне болот, ана маалымат болмоюнча мен бул анда грантка каршымын. Урматтуу депутаттар, анда Айнура Расуловна, мындай кылалы, бизге сунуш келип чыгып атат. Бүгүнкү күндө маселени алып туруп, эмки жумада карап чыгуу боюнча. Дайынданып келсеңиздер, Айнура Расуловна, маселе жок. Карап берели. Бирок дайынданып, жакшы эметип алып келсеңиздер, эмки жумада катып эки маселени тең бирдей карайлы. Жашык талаа жумуштары боюнча, ушул маселе боюнча эмки жумада кийинки жыйында ушуну карап берели. Батырбек, сунушубузду колго салып коюңуз анда кийинки жумага. Мен кийинки жумага Батырбекович, бир маселе, бул азыр бизде дагы ИФАД мекемеси бул акчаларды биз макулдугубузду грантка алабыз, албайбыз деп жообуз дагы мындай кыска мөөнөттө беришибиз керек болуп атат. Ал метпесе башка ушул өлкөлөргө да кетип калышы мүмкүн. Мейли, биз каршы эмеспиз. Анда барып алып эмеңе министриңизге айтыңыз. Мен сиздин министрге 2 ай мурда ушул маселе боюнча чалгам. Эмне үчүн алып келбей атасыңар деп мен жогорку кеңештин жыйынынан көтөргөм ал маселени. Ошо Жапаров менен чогуу турганда көтөргөм. Эмне керек азыр бизди шаштырып атасыз азыр? Министриңер жооп берсин. Мен президентке да айтам бул маселе боюнча.
Мен 2 ай мурда жыйындан көтөрүп айткам министрге. Суроону берген ошол жерден. Эмне чылап келбей атасыңар деп туруп. Министрлер жооп берет бул маселе боюнча. Ушул ратификация кармагандык үчүн жооп берет анда. Урматтуу депутаттар, анда мен Айшадаш менен Жаадип Байсынын сунушун добуш коем, кийинки жумага жылдырып туруу боюнча. Макул, каршы жок, анда кийинки жумага калды. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын дарыяларынын жээктерин суу жеп кетиши жана менен байланыштуу кырсык тоокелдердин алдын алуу жана аларды азайтуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасы Министрлик Кабинетинин токтому бар экен, ушу токтомду Чуу дарыясы боюнча бизде 2 пункт экен, бул негизги пункт бул бюджеттин комитеттик экен, бирок бизде 2 маселеси бар экен, ушуну колдоп берип койбойлубу токтомду. Бул суунун жээктерин жеп кетиши боюнча жана ай чарба жерлери боюнча жайыт жерлерди мына биздин Кеминден баштап Сокулдун Камышановкага чейин баягы чуунун дарыя суу жайыттарды жерлери жеп кетип атат. Ушуларды токтотуу боюнча. Дальше Дашбаевич. Аманкан Тырбич, мен бул жерди түшүндүк. Могу жерде 1-2 жанагы долбоор экен да, оңдоп койсок жакшы болот эле дегенчи. Могу 2 пункттун 1 подпунктун карасаңыз. Биринчиде жана 2 Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети. Түшүндүм, көрдүм. Жыл сайын бюджетке капиталдык салымдар. Мынагы акча суммасы көрсөтүп, каражат карасын деп коюп тур да. Акча каражаты карасын эмес, каралсын болот да. Хорошо, муну ушуну каралсын. Андан кийинки могу 2 пункттун карасаңыз, учурдагы жылга акча каражаттарын бюджеттик жылдын башында толук төлөмдө бөлүп берсин деп атат. Учурдагы болгондо могу эле 1 жылга болуп калат да, жыл уже жарымдап калды. Ошол жерде ар бир жылга деген, учурдагын ар бир жылга деп койсок туура болот беле дейм да. Так, комитет 2 маселени айыралы. Айшадашбаевич, бул жерде 12-жылы эле бул баягы МЧС менен кабыл алынган мыйзам болчу, жылына 200 миллиондон берип, негизи бир 10 миллиард тегерегинде акча керек болчу да. А так биз 2 миллиардты ошо бир 10 жылдын ичинде 200 миллиондон жылына бөлөт, бирок ошол да бөлүнбөй калып атпайбы? Ошол үчүн токтомду карап чыгыш керек болот да. Токтом эмне дегенде могу карасын деген менен могу учурдагы жыл дегенде 1 жылга болуп калат да, могу быйылкы эле жылга. Эмне үчүн дегенде токтомдун датасы быйылкы жыл болуп атпайбы? Июнь болот 2003. Ошондо учурдагы эле жыл 2003 болуп калат, а кийин 2024-жылга карай албай калат кийинчи. Да. Ошол жерге ар бир жылга деп туруп, анда учурдагында десе ошондо туура болот да. Экинчи пункту бул жана экинчи эмесин пунктун 2 пункту экен. Буну кабыл алсаң, биринчи пунктта мынабеки 300 миллион кемиз каражат карасын деп ушул жерде өзгөртүрсөңөр. 2 пунктка кагаз киргизген, андан кийин биз муну чечимди эле кайра тигемеге бюджеттик комитетке беребиз. Биз өзүбүздүн бир токтомду кабыл алып берилөчү. Анда токтомду добушка эле койбоймунбу? Добуш берип койсоңуздар токтом боюнча. Макул, каршы жок. Рахмат, анда бүгүнкү жыйыныбыз бүттү. 2 чечим кийинки жыйынга калды.